Арбактар сүйлөйт китебинин алкагында болот. Кыргыз эли арбакты сыйлабай калды. Мындай жөнөкөй адам жаза албагандай эле жазган экенсиз да? Мен киммин өзүм? Ар бир адамда касиет бар. Алла таала менен арбакты алдай албайсың. Ошо балдарын кучактай албай эле умтуп атыптыр да. Көлдүн эси көл баят экенин билесиң. Бул китеп аяндардын да жыйындысы деп айтсак болот депчи. Бардыгы тең жакшы болсо арбак ыраазы болуп жүрөт. Саламатсыздарбы биздин көрүүчүлөр? Биздин жаңы эле тааныштырып өткөндөй Ырысбек Омоевич Качкеев биздин менен бүгүн маек куруп отурабыз. Маегибиз ушу Арбактар сүйлөйт китебинин алкагында болот. Эң эле алгачкы сурообуз ушул китептин жаралыш тарыхынан баштасаңыз. Сиз азыр айтып келаттыңыз, эң алгачкы китеп жука болуп чыккан депчи. Бул китептин чыкканына ошондо 24 жыл болуп калабы? Жок, бул жаңы чыкты. Жок, эме бул кайра басылып чыкканына. Биринчиси чыкканына канча жыл болуп калды? Ал 97-жылы чыккан. Ал кичинекей китеп болчу. 90 барактан турган. Кичинекей, чөнтөк китеп болчу. Анын жаралып калганын себеби, эгер баштасак, мен жогорку кеңеште Мыйзам чыгаруу палатасында депутат болуп иштеп жүргөн убакта Ак үйдө отурчубуз. Менин бир жакшы тааныш кишим мага келип, менден машина сурап калды. Биздин служебный машина бар да. Казакстанда ушундай бир киши бар экен. Ошого мен атамды алып барып келейин дедим элем. Атам оорукчан. Ошол киши ушу ооруларды дарылайт экен. Өтө окумуштуудай көз ачык экен. Эмнени айтсаң баарына жооп берет экен. Кайсы маселени койсоң дагы бардыгына ишенимдүү, так жооп берет экен. Анан ошого атамды алып барып келейин деп менден машина сурап калды. Анан эми менде мүмкүнчүлүк бар эле. Эртеси күнү суббота болчу. Суббота күнү машинени бердим, алар барып келишти. Анан биринчи күнү ошо киши кайра мага келди, кечке маал. Анан кандай барып келдиңер? Все баары жакшы, рахмат. Анан мен сурай баштадым, ал эмне деген киши? Каяктагы киши деп. Ал айтты, ушу Казакстанда турат, ал мындан бир ушу 300 чакырым алыс Казакстан талаасында турат. Анан жаш эле келин, ушу 27-28 жаштардагы жаш эле келин, казактын келини. Көзү жаңыдан ачылыптыр. Бардык суроого толук жооп берет экен. Эмне сурасаң бардыгына ишенимдүү, толук жооп берет экен. Мисалы жоголгон ар кандай маселелер бар да. Бирөөнүн ую жоголот, бирөөнүн дагы бир буюму жоголот, дагы бир. Же болбосо ушундай татаал маселелердин баарын эле ушу чечип берет экен. Барган кишилердин баарын ушу. Анан оору сактоонун дагы кандай оору экенин, кайсы жери оору экенин, анын келечегин, ошонун баардыгын айтып берет. Анан сенин башыңан өткөн окуялардын баарын тең аны дагы айтып берет экен. Келечегинин баарын дагы айтып берет экен. Сени момундай рентген сыяктуу эле карап билип алат экен. Кайсы жериң оору, ушундай. Как бы анан мен таң калдым. Анан мен жет атамды биле албай жүрөм. Анткени менин атам согушка мен курсакта кезимде кетиптир. Ошол бойдон атам анын эки иниси менен келишкен жок. Мен өзүм жетим өстүм. Анан кийин жет атамды таппай жүрөм. Эгер ошо барсам айтып береби дедим. Айтып берет. Ал жерден камсанабаңыз. Анан мен кызыгып калдым. Жет атамды айтып берсе, бияктан менден жакын урук туугандардан, улуу кичүүлөрдөн эч ким жок айтып бере турган менде. Ошону изденип жүргөм да ошол убакта. Элдин баары эле жет атасын издеп калган убакыт болчу ошол убакта. Анан болуп турду, анан кийин мени алып барбайсың дедим. Анан болуп тур алып барам деп, анан мени ошол жака алып барды. Ошол жактан бир 300 чакырымдай жер экен. Бир казактын эле бир талаасында бир эле айыл бар экен. Ошол айылда турат экен. Анан барсак, үйүндө экен, жалгыз экен. Негизи өзү жалгыз турат экен. Бир кичинекей 2 жаштагы кызы бар экен.
анан барып эле кирип барган жерде эле коридор деп коебуз го, кире бериш жерде ошол жерге эле отуруп калдык. Ошол жакта отуруп калгандан кийин мен ошо стенага тиги дубалга жөлөнүп калдым. Анан кийин ал киши менин маңдайыма отурду. Берки киши мындай отурду. Анан мага түзүл айтты: Асел апаңыз келди деп. Менин апамдын аты Асел. Өтүп кеткенине бир 4-5 жыл болгон. Анан биякты карайм, эчтеке жок, биякты карайм, эчтеке жок. Анан Асел апаңыз сизге сөз айтам деп кайрылам деп атат деди. Апамдын аты Асел чындыгында, өтүп кеткенине ушу 5 жылчы болуп калган. Анан эле мага кайрылып сүйлөй баштады. Тиги киши мени биринчи жолу көрүп атат. Мен апамды каяктан билип атат. Анын аты Асел экенин, менин апам экенин, анан ушул жерде турганын. Анан эртерээк айтып кетейин, ал көрсө арбакты көрөт экен. Мына бири-бирибизди көргөндөй эле. Аны менен сүйлөшөт экен. Анан анын айтканын бизге айтып берет экен. Биз болсо эмне айтканыбыздан арбак өзү түздөн түз угат экен. Анан ага тиги киши угуп туруп кайра бизге чечмелеп жооп берет экен. Кандай айтса, кабагы бүркөлсө кабагы бүркөлүп, кабагы ачылса күлсө күлүп, кандай болсо да ошондой кылып, так өзүндөй кылып, мындайча айтканда бир артист да. Ошондой кылып болгонун баарын тең айтып берет экен. Анан кийингени, өңү түзү, кандай бою, келбети баардыгын жөн эле толугу менен мындай сүрөттөп берет экен. Мен кандай киши экен десем, апамды сүрөттөп берди. Апам өзү мындай сулууча келген, ушундай ак жумал келген, абдан киши болчу. Анан ошо болгон ушундай айтып берди. Анан ошентип апам экөөбүз ушул жерден сүйлөшүп калдык. Мага уже ошондо апамдын мага кайрылганы, менин башыман өткөн окуяларды айтып, анан кийин мага багыт берип, келечекке жашоого жол жоболорун айтып, түшүндүрүп, анан мен анча-мынча урушуп, анткени ошондо эми айта берсе боло берет. Жаңы биз мыйзам чыгаруу палатасында жаңы депутат болуп шайланганбыз. Анан конокко көп барчубуз да. Анан ал убакта кичине берки шайтан суудан аралаштырып жеп жүргөн убак. Анан ал кишиге абдан жат көрүнүптүр. Анан мага ошо мындай эле тикелей айтты: ичкениңди токтот деди. Сени жакшылыкка алып барбайт. Бүттү. Мен ошондон кийин кайра оозума алганым жок, апамдын айтканы боюнча. Мына ошондо 97-жыл боюнча ошондон бүгүнкү чейин ал шайтан суун оозума алганым жок. Мынакей берген мага тарбиясы да апамдын. Эки кылганым жок сөзүм. Ошо ойдон. Анан бала бакыра тууралуу айтты, келини тууралуу айтты. Дагы бир топ эле сөздөрдү айтты. Мен тууралуу, келечек тууралуу. Ушундай. Анан ошондон кийин анан тиги айтты, аты Акмарал экен. Айтты, сизде дуба бар экен деди. Эмне дуба десем, мындан бир 6-7 жыл мурун бир кыз сизге жетпей калып, анан кийин дубалап коюптур деди. Мен ал убакта уже бала бакыралуу болуп калган болчумун. Сизге жетпей калып, анан дубалап коюптур деди. Анан аны өзүңөр билесиңер деди. Мен билбейм дедим. Кайсы кыз экенин мен каяктан билейм. Балким сыртыман эле көрүп, мен ага көңүл бурбай койсом, балким дубаласа дубалап койгондур деп эле. Анан эмне кылыш керек? Аны чыгарыш керек деди дубаны. Ким чыгарып берет? Өзүңөрдүн Кыргызстанда дуба чыгара турган кишилер бар. Ошолорго барып кайрылсаңар, балким чыгарып берет деди. Мен андай адамдарды билбейм дедим. Өзүң чыгара аласыңбы десем, келсеңер чыгарып берем деди. Ошо менен мен ошол жерге туруктуу барып калдым. Барып ошондо мен апрель айында баргам, анан кийин 1-июлдан баштап биз каникулга чыктык. Анан мен ошо 1-июлдан даярданып, 1 айга ошол жака бардым. Анткени канча убакытта чыгарасыңар десем айтты, ушу 21 күндүн ичинде чыгарып берем деди. Ошо менен мен
ошол кишиге байланып калдым да. Анан кийин ушул жерге бардым. Анан туруктуу ушул жерде жашап калдым. Ушу 21 күндөн ашыгыраак жашадым окшойт. Анан ушу дубамды чыгарып берди. Анан отурганда дайыма сеанс өткөрчү. 9-дан саат 1-ге чейин. Эл көп келчү. Ошол залда 30 киши, 40 киши, 50 кишилер келчү. Ар бирине көңүл бурчу, ар биринин проблемасын айтчу, ар бирине эмне суроо койсо ошонун баардыгына жооп берчү. Анан ал кишилердин ата бабаларынын баары келишчү ошол кишиге. Мисалы мен деле ата бабаларым келе башташты да. Апам келди, андан башка беркилер калган деле. Андан башка дагы менин аталарым бар да, апаларым бар. Ошолор бир четинен келе башташты. Ошол сыяктуу эле тиги анан ар бир кишиге сен баланчаң келди, сен төкөнчөң келди, сен тайекең келди, сен агаң келди, атаң келди деп ар бирине айтып турчу келгендердин баарын. Ошо менен ошол үй жалаң арбакка толуп кетчү. Анан ошол арбактар менен ар бири менен Акмарал сүйлөшө берчү. Орустар менен орусча, казактар менен казакча, кыргыздар болсо казак кыргыз түшүнөт да. Анан ошондо кыргыздардан өтө көп арбактар келчү. Аябай көп арбактар келчү ушул жерге. Эми анын аттарын айтып отурсам өтө эле көп. Сиз ошол келгендерин сиз сезчү элеңиз же Акмаралдын сөзү боюнчабы? Иә. Ошо кыргыздардын арбактары көп келчү деп жатпайсызбы? Ошондо сиз мындай сездиңизби же Акмаралдын айтуусу боюнча? Жок, мен сезбейм. Мен көрбөйм. Мен укпайм, сезбейм. Мага баары бир мурун кандай болсом ошол эле ойдон жүрөм. Эч бир өзгөрүү болгон жок менде. Тиги Акмарал болсо болгонун баарын айтып атат. Мага байланыштуу окуянын баарын тең. Сиздин баланча апаңыз келди, төкөнчө. Мен тиги onun чапам мисалы же 15-чи атам, же тайекем, же бир жээним, же кудам, ошонун баары мага келгендердин баарын эле айта берчү. Сизге баланча келди, төкөнчө келди деп эле. Анан ар бир отурган кишилердин деле баарын айтып берчү. Анан жерге улутуна жараша баардыгы эле келе берчү. Орустар көп келчү. Казактар аябай көп келчү. Кыргыздар аябай көп келчү ушул жерге. Анан ошо кыргыздардын келген кыргыздардын баары тең мага кайрылышчу да. Анткени аяка менден башка жалаң эле казактар, анан анча мынча орустар келчү. Кыргыз барчу эмес. Жок болчу ал убакта ал жерге. Мен эле болчумун. Анан ошо келген кыргыздар, ушул жерге келген кыргыздар ошо мага кайрылып болгон өтүнүчтөрүн, суроолорун ошолордун баарын мага айтып, мен аркылуу өзүнүн туугандарына, бала бакаларына жеткирип турчу. Мен келип айтып турчумун. Мисалы, эми Жолдубай Кайыповду билесиң да. Ошол убакта ал өтүп кеткен убакт болгон. Анан ошо аялынын аты Жумагүл экен. Анан Жумагүл аялым ушундай деп ошо Жумагүлгө айттырды да. Анан келип айтып койдум. Ошо сыяктуу. Калгандай толгон токой анын баарын мисалы мен баягы сен тааныш болгон үчүн айтып атам да. Ошондой болуп өтө арбактар өтө көп келип жүрдү. Анан бир күнү ал анан түшкө чейин эл менен сеанс өткөрөт. Анан кийин мен бир ошонун эле жанында ошонун туугандарынын үйүндө турчумун. Анан айтып калды, Рысбек агай кечке маал келип туруңуз, кечинде аталар көп келет. Ошондо сүйлөшөбүз деп. Анан мен бар убактым кенен болчу. Анан барып башка эч ким жок, экөөбүз эле отуруп аталар менен кенен кесир сүйлөшүп калдык да. Анан бир күн отурсак эле, бир күн, 2 күн өткөндөн кийин эле айтып калды, Манас ата келди деп. Ошо кечке маал. Анан жанында бир аябай бир сулуу аябай сулуу аял келди деп. Манас ата алдына бир баласын алып келди, өңөрүп алып келди деп. Анан кийин кайсы аял деди. Анан мен айттым, Каныкей апа болсо керек деп. Жок деди дейт, Каныкей эмесмин деп. Анан ага карап, балким Айчүрөк апа болсо керек десем, ооба деп ошентип макул болду, Айчүрөк апа экен көрсө. Анан ушунчалык сулуу аял дейт, мындай сулуу аялды мен өмүрүмдө көргөн эмесмин деп анан сүрөттөп берди да. Мен анан бул китепте жазып атам. Кандай кийингени, кандай өңү түзү, каш кабагы, сүйлөгөнү, бүтүн баары тең. Анан ошондон баштап анан Манас ата менен байланышып калдым. Анан мен келгенден кийин эле Манас атага айтып атпаймынбы? Манас ата мага
батаңызды беріп қойыңызшы деп. Сен кімсің мен саған бата бергендей деп мені ұршып тастады. Мен отырып ойлай қалдым. Аябай ызаланып кеттім да. Мен ойлағам, алла үшін бата беріп қойшы. Көрсе батаның маңызы өте биік, чоң екен да. Бардығын эле бата бере бербеймін. Ан үшін ошого эмес керек. Татыктуу болуш керек. Татыктуу болуш керек дегендей айтып. Ошол андан башка ушу биздин өтүп кеткен ата-бабалардын бардыгы ушул жерге келе башташты. Мен казактардыкын айтпайын, орустардыкын айтпайын. Мисалы айтсам, анагы императорлар, корольдор, хандар, бектер, батырлар. Мисалы ал жерге дайыма Петр биринчи келчү. Мисалы да. Тиги казактардын жанагы эң мыкты хандары келчү, батырлары келчү. Биздин кыргыздан ушу Манас ата баш болгон. Ушундай. Анан кийин Бакай ата менен сүйлөшүп калдым. Анан Канкей апа, Айчүрүк апалар менен бардыгы менен эле ушу сүйлөшүп калдым да. Сиз өзүңүздүн жети атаңызды билиш үчүн бардым деп атпайсызбы? Ошондо жети атаңызды билдиңизби? Жети атамды мен барган эле менен келишкен жок, анткени баары келген жок да. Улам бирден келет, анан кийин сизге бир ата келди деп коет. Анан кайсы ата экенин мен билбейм да. Анан кийин айта баштайм, баланча түкөнчө тигүү десем жолу. Бул ата мурун келген эмес, азыр биринчи келди деп коет. Мен атын тем бойлуу билбейм. Анан ошентип отургандан кийин изденип отуруп, таап, жети атамды анан кийин уже 16 атама чейин, 16 апама чейин баарын билдим да. Сизге ошо барганда эң биринчи өзүңүздүн апаңыз көрүнүп, анан сиз келечек жөнүндө айтып берди деп атпайсызбы? Мисалга келтирип, ошо келечек тууралуу эмнени айтып берди, айтып бере аласызбы? Эми конкретно эле мен айтайын. Эми үйдөгү бала бакыра тууралуу, келини тууралуу, оору сыктоолору тууралуу, бул баланча мен ооруп жүрөт, мындай кылсын, тигиндей ооруп жүрөт, мындай кылсын деп ушулардын баардыгын тең. Анан тигиндей болду, мындай болду деп тиричилик боюнча ушуларды көп айтышат да. Анткени дайыма биз менен аралашып жүрөт экен да. Азыр деле ушул жерде отуруп турушат, биз билбейбиз. Азыр деле турушат. Мен каякта жүрбөйм, жанымда сөзсүз аталардан, апалардан бар да. Мейли күнү, түнү болсун ушу бар. Азыр деле бул жерде бар. Анан кийин мен бир конкретно бир мисал айтайын. Мен Белоруссияда элчи болуп жүргөндө ошол жерде Белоруссияны фашисттерден бошотуп атканда биздин бир кыргыз жараныбыз баатырларча каза болуптур. Бошотуп атканда. Анан ошолго Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген экен. Жумаш Асаналиев. Анан анын сөөгү ошол жерде экен. Ошол жерде Витебскийдин көп алыс эмес жерде, ошол жерде экен. Анан мен аны таптым, бардым, көрдүм. Анан бияка келип, кайсы жерде экенин көрсө, көлдүн 30 уул деген жеринде экен. Караколдун ар жагында 30 уул деген айыл бар экен. Ошол жерден экен. Анан бияка жайында отпускага келгенде бияка келип, ошол 30 уул айылына бардым. Барып, туугандарын издедим. Көрсө эч кимиси калбай калыптыр. Атасы, энеси, жакын туугандарынан эч кимиси жок экен. Анан ошол жерде айыл өкмөтүнө жолуктум. Анан кийин райондун акимине жолуктум. Оюма келди да, ошол кишиге бир эстелик орнотуп кетейин. Мен түбөлүк жерде болбойм да. Ошол жерде иштеп турганда аракет кылып, ошол Жумаш Асаналиевдин эстелигин куруп кетейин деп, ошондой ой менен ошого барып көрүп, анан буга ким жардам бере алат? Каражат жагын изденип атам да. Силер жардам бере аласыңарбы тигүү десем, эч ким деле уксус да келбейт. Анан кийин жүрүп анан Акмаралга жолугуп калдым. Жолугуп кийин ошон апам менен сүйлөшүп калдым. Анан айттым, апа, ушундай бир оюмда жакшы иш турат, ошону ишке ашыра аламбы десем, балам, сага өтө оор болот. Бул 1 жылда бүтпөйт. Аябай кыйналасың. Бирок аягында орнотуп кетесиң деп. Мага ишеним берди да.
Анан ошо менен мен туура ошол эстеликти коюунун тегерегинде ушул 2001 жылдан 2002 жылдан 2004 жылга чейин 3 жыл аябай чоң аракет кылдым. Кимге гана кайрылганым жок. Аскар Акаевичке кайрылдым. Танаев премьер-министр болчу, буга кайрылдым. Коргоо министри болчу, Топоев деген, буга кайрылдым. Маданият министри болчу, буга кайрылдым. Эч ким жардам бере турган ойлору жок. Финансы министрине кайрылдым. Эч ким кат жазам, түбөрдү менен жок болот да. Жолугам, көрөлү деп коет, басып кетишет. Эчтеке жок. Ошентип кыйналып жүргөн убакта анан апамдан сурап атпаймынбы. Баары ушинтип атат, кое аламбы ушуну десем. Анан өтө кыйын болот, бирок аткарып кетесиң деп мага ишеним берип койду. Анан мен ого терден анан аракет кылып отуруп, анан аягында мен Лукашенкоға кат жаздым. Анан ошол убакта бизде жанагындай оор убак эмес беле. Элдер оор турмушта жашап, менин эстелигим эмес, өзлөрүнүн курсактары тойбой атса каякта эстелик деп ошентип. Анан Лукашенкоға кат жаздым, ошентип республикабыздын акыбалы начар. Ушу Белоруссияны бошоткон кыргыз жоокеринин эстелигин коюуга сизден жардам сурайм деп. Анан жардам сурайм деп эметсем, анан ал киши дагы ортого кишилерди салууга туура келди, ал кишиге дагы. Ошентип анан уруксат берди койгонго. Уруксат бергени менен акча жок. Анан кайра издей баштадым. Ошентип отуруп, убакыт өтүп атат, кетип атат. Анан аңгыча болбой бизде жанагы Акаев качып кетип калды. Мен талаада калдым. Ошондон Лукашенкоға кайра экинчи жолу кайрылдым да. Ошентип бизде ушундай көңтөрүлүш болду. Баягы маселени сиз уруксат бергенсиз, рахмат, бирок ушуну мен аткара албай атам. Мен сиздин ушуга материалдык жактан жардам бериңизди суранам деп. Ошол убакта бул жана эстелигин жазаш керек болчу. Анан бюст. Анан аны бу жерде жанагындай эч ким жардам бербегенден кийин Ысык Көл облусунун губернатору Шайлиева иштеп калган. Ошол убакта ал экөөбүз мыйзам чыгаруу палатасында 5 жыл чогуу иштегенбиз. Анан Токон Асанына жардам бериңиз, ушундай. Көрсө Токон Асанынын айылы менен 30 ул деген айыл ортосу болгон эле 10 километр экен. Практически агасы экен да. Бир райондо жакын кошун айылдардан экен да. Жакын эле. Жана Жыргалаң деген эме бар эмеспи, суусун. Ошонун эле боюнда. Токон Асанын төмөрөөк жагында турат экен, ал 30 ул анын жогору жагында экен да, ошол жерде. Анан ал ары карап, ыйлап, бери карап күлүп атып, анан ошол акча таап, бияктан бир скульптор менен сүйлөшүп, ошого тапшырма берип, Медеров деген скульптор ошонун эстелигин жазап берди. Жумаш Асаналиевди. Анан ошону алып кетиш маселеси туруп калды да, бияктан Белоруссияга жеткириш керек. Түз поезд жүрбөйт. Машиналар каттабайт, самолет жүрбөйт түз. Анан ушул жерден бир айласын таап, Польшага кетип аткан бир машинеге сүйлөшүп, бияктан бир автобазанын машинеси менен сүйлөшүп, ошону менен бийиктиги бир ушу 2 метрге жакын болду эмеси. Эстеликтин бийиктиги. Анан ошо машинесинин бир бурчуна жана Медеров өзү жүктөп жиберип, анан мен тияктан тосуп алып, ошентип ушул азап менен да. Эми бүттү. Үстүндөгү эстелик бар, астын куруш керек да. Постаментин, аянтын тиңдей мындай. Анда дагы акча жок. Анан кайра Лукашенко экинчи жолу кайрылууга туура келди. Ушинтип бизде көңтөрүлүш болуп, ушундай оор акыбалда болуп атат. Сиздин жардамыңыз болбосо, анда бул маселе бүтпөй калат. Жардам бериңиз деп. Анан мен ошону кайрылсам, дагы ортодон мен байланыштарым бар эле. Ошол аркылуу анан кийин алар совет министри, мурункудайлар да, горисполком, исполком,
совет министрі тиги деген ушундай колхоз совхоз баары ошондой илгеркидей. Анан совет министрине тапшырма берди, акча бөлүп ушуну курдургула деп. Анан ошондо совет министри Минск горисполкомуна тапшырма берди. Минск горисполкому ошол жерден акча бөлүп $250,000 ошол эстелик бүттү. Анан ошондо мен ошону бүтүрүп, ошону как раз бүтүрүп атканда, уже бүтө элек болчу, бирок бүтүрүп атканда жанагындай көңтөлүш болуп мени бияктан кызматтан бошотуп коюшту. Анан эгер ошол жерде кызматтан бошоткон күндөн баштап эгер кетип калсам ошол ойдон калып калат эле. Анан мен ошону кызматтан бошоп, уже элчи болбой туруп, 3 ай ошол жерде калып, ошону бүтүрүп, анан ачылышын өткөрүп, жакшынакай кылып, чоң салтанат менен. Анан кийин келдим. Ошол убакта мен аялым ооруп, рак менен больницада жатып, операция болуп, реанимацияда жаткан. Бир жактан бир бутум больницада, бир бутум тиги курулушта ишимди аткарып атам. Ошентип мен 3 ай ушундай акыбалда иштеп, аялымды да кичине бутуна тургузуп алып, анан кийин эстеликти да бүтүрүп, ачырып, анан кийин жүзүм жарык келдим. Ошо Жумаш Асаналиевдин арбагы да сизге келип өтүнүптүр да, ошол нерсени анын сөөгүн таап койгонго жардам берип. Ал мындай болуп калды. Ачылуу болуп атат, эстелик турат. Аны ачтык. Минск горисполком председатели болуп, министр, тышкы иштер министри болуп үчөөбүз ачтык. Ачып анан кийин бир эң кемде бир 5-6 миң киши ачылышында турат да. Сүрөттөрү деле бар, китеп бар, мен берем. Ошо турат. Ошол убактан кийин тиги Белоруссиянын өкүлдөрү сүйлөй баштады. Минск горисполком председатели, тышкы иштер министри сүйлөштү. Анан мага сөз берди, мен сүйлөп атам. Мен сүйлөп, колумда кагаз турат. Бутумду калтырак басты да. Бутум жөн эле турбайт. Эмне болуп атам дейм, түшүнбөйм. Анан кийин ошо менен өзүмдү бекем кармадым, жыгылып калбайын деп. Кармап, ошо менен баягы текстти окуп бүтүп, анан кийин ачылуу жасап, ошо менен анан кийин өтүп кетти да. Анан кийин бияка келгенден кийин Акмарал айтып атпайбы? Жумаш Асаналиев аябаган чоң сүйүнүч менен келип бияка. Мен ас жерден уулумду жыгып кое жаздадым деп айтты. Сүйүнүчүнөн, Мен уулумду ас жерден жыгып кое жаздадым. Ал көрсө аябай толкунданып алып, мени ошондой акыбалга жеткирип коюптур да, аябай. Мен такыр бутума тура албайм да, калтырап эле ушул, монтип эле. Анан баягы жакшы эле бекем неметип эле байкатпайын деп элге. Алдымда бир 5-6 миң киши турат. Кантип ошол жерден? Башкалар ойлойт. Бирок ошондо көтөрүүгө туура келди. Ошентип ага мага Жумаш Асаналиевдин мага таасир экенин анда билген эмесмин да. Каяктан билейин? Билген эмесмин. Анан кийин келгенден кийин анан Акмарал айтып атпайбы? Жумаш Асаналиев келип, ушу мен уулумду ас жерден жыгып кое жаздадым деп ошентип кабарлады бизге деп. Эми Чолпон атадагы Оянын эстелиги тууралуу дагы айтып берсең, ошону дагы күмбөзүн сиз тургузбадыңызбы? Ошондо бул дагы сизге анын арбага келип өтүнүч менен кайрылдыбы? Жок. Ошо Манас ата мени сынады да аябай. Сынап, ошондо сүйлөшүп атам деп атпайм. Күнүгө эле сүйлөшчүмүн. Ар кандай темада, ар кандай. Анан ошол айтты, бу кыргыз эли арбакты сыйлабай калды. Сыйламак түгүл даже билбейт, ушундай арбактар бар экенин кыргыз эли билбей калды. Калп эле кыйкыра беришет, эчтеке жасаган иштери жок эчтеке мындай. Мисалы деп анан кийин 4 Олияны айтты да. Мына мисалы Чолпон ата Олия. Азыр үстүндө кийими жок жүрөт. Эч ким ага эстебейт. Чолпон ата Олия бар экенин эч билбейт эч ким.
бул өзү эң улуу кыргыз элинин эң улуу олиясы, эң улуу касиеттүү олиясы. Буга чейин андай олия болгон эмес. Андан бери дагы андай олия болгон жок. Мен Чолпон ата олиянын алдынан баса кесе басып өтпөйм деп чынында эле дайыма Акмарал айтчу да, Чолпон ата олия келгенде Манас ата туруп өзүнүн ордун бошотуп берет деп ушинтирчү да. Өзүнүн тиякта ааламда дагы турган орду өзгөчө жогору турат. Алла тааламга жакын турат да. Ошондой. Анан ошентип мага дайыма эле айтып берчү, Чолпон ата олия келгенде баары тең турушат. Өтө кыргыздын эң улуу олиясы ушул киши деп. Манас ата ушунчалык катуу сыйлайт ал кишини. Айткан сөзүн эки кылбайт деп ошентип. Анткени мен жана кечинде калып сүйлөшүп атам деп атпаймынбы. Ошол убакта мен көп өзүм мындай күбө болдум да. Ошо кишинин улуу даражасына, улуу олиялыгына, улуу касиетине ошондой өзүм даражалуу. Ал кишиден көп нерселерди айтчу, көп касиеттерди. Анан кийин ушундай айтты. Мен уулум сага тапшырма берем. Ушу 4 олияны сен элге жеткиресиң деди. Мисалы, мына Чолпон ата олия, анан Кочкор олия, Токтогул олия, акын Токтогул эмес, олия Токтогул. Анан Кара Сарт олия. Кара Сарт олия Акталаанын нарындын Акталасынан экен. Токтогул олия Баткенден экен. Кочкор олия Кочкордон экен. Чолпон ата олия Көлдөн экен. Көлдүн күнгөй тарабынан жаткан күнгөй тарабында дейт. Ошондо жатат деп койду. Көлдүн күнгөй тарабы 200 чакырымда. Баягы балыкчыдан Караколго чейин баары эле күнгөй тарабыда. Анан ал кайсы чуңкурда жатканын эч ким билбейт да. И вообще Чолпон ата олия деген адамдын бар экенин эч ким билбейт да. Шаар бар билет, бирок көрсө Чолпон ата олия ошол убагында өтө күчтүү олия болгон экен. Азыркы гос резиденция бар эмеспи Чолпон атада? Ошол жерде үй бар экен. Ошо Бубулуңда. Ошо жайыгы ошол жерде турчу экен. Мындай эле эмеден мындай колек деп коет, ушундай салынган, ал убакта кирпич чыкчу эмеспи? Ошондой эле жер үй экен. Ал жайында жайлоого барып, кышында төмөн түшүп эмес экен. Дайым ошол жерде туруп, ошол жерде жанагы жылдыздар менен сүйлөшчү экен. Анан Чолпон жылдыз менен негизинен сүйлөшчү экен да. Ошону менен баарлашчу экен. Ошол аркылуу элдин келечеги кандай болорун, аба ырайынын кандай болорун, жайы кандай болорун, кышы кандай болорун, күзү кандай болорун, тушум кандай болорун, элдин жашоо турмушу кандай болорун баарын тең ушу Чолпон ата ошол Чолпон жылдызынан алып элге жеткирип турчу экен. Каяктан душман келерин, каяктан эмне болорун, каякта ачкачылык болорун, каякта токчулук болорун, малдын кандай болорун, семизин, арыгын кандай кылып багыш керегин, ошонун баардыгын тең Чолпон ата олия элге айтып турчу экен. Ошону анан ошол жерде турчу экен. Анан ошондон кийин анан аты Мырзакул, өзүнүн аты Мырзакул. Анан кийин эл Чолпон олия менен Чолпон жылдызы менен сүйлөшкөндөн кийин атын Чолпон жылдызы деп сүйлөшүп, анан ата деп улуу да. Улуу анан олияны кошулуп Чолпон ата олия болуп калган ошондон. Чында Чолпон ата шаары ошол Чолпон ата олиянын атынан коюлганы ошондон. Ошол жерде туруп, ошол жерде анан эметкен жери өлгөндөн кийин Чоң Саройдун үстүндө. Анан кийин анын ордун табыш керек болуп калды. Анан мага айтты, сен ушу Чолпон ата олияга күмбөз курасың деди. Тапшырма. Манас ата берет сизге? Биринчи Манас атанын тапшырмасы да. Манас ата ошентип сен ошо күмбөз курасың, абдан жакшы күмбөз курасың. Элдер ал өтө касиеттүү жер, өтө ыйык жер. Анан элдер ушул жерден барып сыйынып туруш керек, барып туруш керек. Ошону сен элге жарыялайсың, элге көргөзөсүң, айтасың. Ошону экен деп. Анан кийин аны табыш керек. Мен өзүм көзүм ачык болбогондон кийин көлдүн күнгөй жагын кайсы чуңкурдан издейм, кайсы дөңдөн издейм. Анан кийин ошо Чолпон ата эмеге барганда, Эсалууга барганда ошол жерден бир көз ачыктарды таап алып суранып аттым. Ушундай деп айтты эле, бир карап көргүлөчү. Чолпон ата олиянын жаткан жерин
мүмкін болса таап бергилечи десем, ошо мен 3 кишини сурадым. Үчөөтөн келип эле машина тап дейт, машина табам, отурабыз, кетебиз. Баары теңире бир жакка, бир багытта көчтүгү барышат да. Анан чоң сарай бар эмеспи, өзүң каяктансың? Мен түбүнгө элем болот. Иә. Түп районунан. Түбүм. Чоң сарай бар эмеспи? Ооба, билем. Ошо чоң сарайдон анан кийин тик көчө деген бар, ошо менен Кудайменде көчөсү. Ошо менен тик жүрүп эле, анан андан ары айылдан чыгабыз. Чыгып анан андан ары чыккандан эски мүрзө бар экен. Ошо мүрзөгө барып такалат эле, анан кийин ичине кирип эле, ошо жерден эле анан кийин тигилер могу бирөө айтат могу жер дейт, бир экинчиси айтат бияк дейт, үчүнчүсү айтат бияк дейт. Ошо жерден. Анан мен тиги Акмаралга барам, барып ушинтип эле айтып атышат, билбейм. Анан Манас ата дагы мени аябай жемелебеди. Сен ошо жерге барып жетип алып, анан 40 кадам жетпей кайра кетип атпадыңбы? Чолпон ата Олия ошо жерде жатат, ошол мүрзөнүн ичинде жатат. Сен ошо 40 кадам жеткен жоксуң деп. Анан мен айттым, мен көзүм ачык болбосо мен каяктан билем деп. Анан кийин көп кыйынчылыктар менен анын баарын айтып отурса, көп кыйынчылыктар менен Чолпон ата дагы улам эметпей, мыналардын өзлөрүнүн бир мындай касиеттери бар го, ошо баарын эле айта беришпейт. Баарын эле көп сырларды айтышпайт далар. Ал үчүн жөн эле үстүнөн түшүш керек да, ошо маселенин үстүнөн түшүп сурасаң анан кийин. Мен деле жакшы үйрөнүп калдым алар менен сүйлөшкөндө. Бирок баары бир өзүнө мындай талап коюшат да. Мага ушу бир 2-3 талап койду. Мен ошону аткардым. Баарын аткардыңыз? Иә. Баарын аткардыңыз? Анан ошону аткардым, бирок бир аткарылбай калды. Анан ошо менен ошол жерден машинеге отуруп алып, ошо Казакстандан анан чоң сарайга бардык. Акмаралды алып алдым. Анын күйөөсүн алып алдым, дагы бир көз ачыкты алдым. Барып анан кийин ошол жерден анан баягы Акмарал сүйлөшүп барат жолдон. Биз менен кошо толгон токой аталарын, апаларын, арбактары баратат. Манас ата баш болуп, аябай көп кишилер баратат. Ойлялар баратат, баатырлар баратат. Мен менен барып. Мындай караганда машиненин ишин толтуруп эле арбак болуп кетти да. Ошо менен баратат, барабыз Чолпон ата. Баргандан Чолпон ата биз менен барбай койду. Анан кийин көрсө ошол жакта күтүп туруптур. Өзү. Ошо жер. Анан баргандан кийин анан барып эле ошо аралап эле ким. Жана мен токтоп калган жерден андан ары эле басып кетти ким? Акмарал. Биякты көздөй, күнчыгышты көздөй басып барып эле анан кийин ошол жерге эле токтоп анан сүйлөшүп атат. Сүйлөшүп атат. Айтпайт. Анан аягында айтты. Анан айтты окшойт. Мен көргөзөйүнбү десе анан уруксат берди, ой көргөз. Анан ошо айтты, Чолпон ата Олия мына могу жерде жатат деп. Өзүнүн жаткан жерин көргөзүп атат деди да. Анан ошол жерден көргөзүп берди. А көрсө анын үстүнө дагы бир аял көмүлүп калыптыр. Эки сөйөт бир жерде. Ошондой боло берет да. Мурун Чолпон ата Олия төмөн жагында экен, а берки аял болсо ошо дагы бир ошол жерде. Анан ошондон таш менен тегеректеп белги коюп койдук. Үстүн ак менен жаап ошо. Ошол анан ошонун үстүнөн иштей баштадым. Жүрүп отуруп аягында дагы бир жерде дагы чоң аракеттер болду. Дайыма барып турдум, Куран окуп турдум. Уже эстелген кантип күмбөздү кантип орнотуш керек маселе болуп калды да. Анан аны дагы ушул мен фонд түздүм, Чолпон ата Олия деген фонд түзүп, ушу 1 жыл эмелер менен бүтүн облустарды кыдырып, жана Арбактар сүйлөйт китебинин презентациясын өткөрдүм. Ошто, Жалал Абадта, Таласта, Нарында, Көлдө Чолпон ата Олиянын ошо жерде резиденциянын өзүндө өткөздүм. Чүйдө бардык жерде ошо китептин презентациясын өткөрүп, Аскар Кайыштан уруксат сурап алып, ал киши уруксат берди, хорошо деп. Тияка губернаторлорго тапшырма берди. Качкеев барганда жардам бересиңер, ошону өткөрүп бересиңер деп. Губернаторлордун катышуусу менен ушу бардык жерде 200, 300, 400 кишилердин катышуусу менен презентациясын ушул китептин өткөрүп, анан ошондо анан акча чогула баштады. Мен айттым, ушу мен Манас атанын тапшырмасы бар, ошону күмбөз курушубуз керек, ошого акча керек деп ачык эле. Счетун ачтык дейм да. Анан Меркурий банктан счет ачып, анан элге жарыяладык. Анан акча жыйна баштады. 1 жылдын ичинде почти 500 000 сом ошол убакта. Ал убакта сом курсу
кымбат болчу да. Где-то 17 беле, ушу 17 болуш керек, 17, 16, 17. Азыр болсо 89 болуп кетип атпайбы. Ошондой болуп, анан 500 000 жиналды. Жиналып, анан уже баштай турган болгондо, уже проектсин караштырып баштай турган болгондо Меркурий банкы күйүп кетти. Банкрот болуп кетти. Аны ошо жазашты да. Анын негизги себепкери мен болуп калдым кайра. Шайтан мага каршы турду. Анткени шайтан менен сүйлөшкөн да, ачык эле сүйлөшкөн. Акмарал аркылуу шайтан менен сүйлөшүп, шайтан атты, мен сага курдурбайм деди. Мен айттым, акча турат, курдурам. Мен акчамды эмне? Жок, мен сага курдурбайм. Ошентип экөөбүз тирешип калдык да шайтан менен. Ал курдурбайм дейт, мен курам дейм. Ошентип эле кийин бир айдын ичинде ал банкрот кылып таштады шайтан. Эмени? Банкты. Ошо менен Меркурий банкы жок болду. Миңдеген кишилер талаада калышты да. Акчаларын баары. Ошонун ичинде мен жана 500 000 сом да күйүп кетти. Ал убакта мен депутат болчумун. Мен да көкүрөгүм тиякта шайтан менен айтышып атпайбы. Ачык эле. Анан депутаттык срогум бүттү. Бүткөндөн кийин мен кайра экинчи жолкуга дагы бардым. Анан барганда анда дагы аябай чоң бут тосушту. Экинчи срокко өтпөй калдым. Өтүп туруп эле өтпөй калдым да. Өтүп туруп эле өтпөй калдым. Анан ал өзүнчө проблема, өзүнчө маселе. Бул китепте бар экен, ал тууралуу. Өтүп туруп эле өтпөй калдым. Ошондон кийин анан бир күнү ушу апрель айы болчу. Үйдө турсам, бир күнү Акмарал келди. Манас ата алып келди сизге деп. Үйдө турсак. Анан дем алыш күн болчу. Анан Манас ата айтты, балам сени кийинки депутаттыкка сен ошол жерге отуруп иштегенге биз сени ыра көргөнүбүз жок. Сен чет өлкөгө барып иштеп келесиң деп. Мухаммед пайгамбар өткөн жума күнү Меккедеги чоң жыйында ошентип сен тууралуу чечимин айтты деди. Алла Таала менен макулдашып, сенин маселеңди Алла Таала ушундай чечип бер. Сен чет өлкөгө барып иштеп келесиң деп Мухаммед пайгамбар ушинтип чечип элге жарыялады. Ошону мен сага айтып коеюн деп келдим деп. Анан мен таң калам да. Мен киммин өзүм? Келип ошо тетиги Меккедеги чоң жума күнү өтүп аткан чоң жыйында көрсө ошондо жыйын болорун деле билчү эмесмин. Чоң жыйында анан Манас ата айтып атпакчы, чоң жыйында Мухаммед пайгамбар ушинтип Алла Таала менен макулдашып, сен тагдырыңды ушундай чечти, сен чет өлкөгө кетесиң. Чукканым жок мен каяктан, өзүм көрбөсөм, билбесем, туйбасам. Аңгыча болбой эле уже майдын 31 болчу. Үйдө турсам, администрация президентinin завсектору бар болчу, Маслов деген Виктор Михайлович. Экөөбүз комсомолдо чогуу иштеген, жолдош катары жүргөнбүз да. Мага звонить этип эле товарищ посол деп айтып атат. Виктор, ты что шутишь? Какой я посол? Нет, я не шучу. Вот у меня указ лежит. Вечером 9 часов послушай программу «Время». Там объявит, что ты посол. Где я посол? Ты посол Беларуси. Уже Аскар Акаевич подписал указ. Ошону менен мен Беларусияга элчи болуп калдым да. Мен бул аркы дүйнө менен берки дүйнөнүн ортосундагы байланышты айтып атам да мен. Ушунчалык кызык, ушунчалык мындай бир белгисиз, күтүлбөгөн, мындай бир сырдуу дүйнө да. Аны ошого мен өзүм күбө болуп атпайм. Ар бир жолу ошого күбө болуп атам да. Көрсө, аны кийин билдим да. Иштеп атам.
аяқтың ақшасы чоң екен. Жоқ қылғаным жоқ. Чогултуп атам, 1 жыл иштедим. Карасам, ойыма келди. Мен бияққа бекер келген емес турбаймынбы. Чолпон Анатолиянын күмбөзүн куруш керек емес беле. Ошон үчүн мени ушул жака жиберген турбайбы. Бияктан акча топтогонуң дагы барып тияка эстелик күмбөз кургунуң деп. Мен ошого акылым жетти да. Анан ушу болгон акчаны анан бияка алып келип, анан бияктан иним өзү курулушчу, өзүнүн бригадасы бар. Анан айттым инимди, Нуржан деген өзүнүн курулуш бригадасы бар. Анан сен ушу күмбөздүн проектисин жаза. Анан деп, анан проектисин жазады, жазагандан кийин оңдоп түзөп антимитип. Ошондо канча жыл курулду? Азыр жактырып анан кийин айттым, бригадаң менен барып ушуну тияктан курасың деп. Анан болгон акчанын баарын тең анан уулум Мурас, ортончу уулум Мураска бердим. Ошол финансировать этип, тигилерди алып барып вагон койду, 7 кишини кошо ала кетти, транспортун берди, тамак ашын баарын берди. Жөн эле талаада. Таладан айтты. Мен айттым 3 айда куруп бүтөсүң дедим. Ал ошо 3 айда эмес, туура 2 айда куруп бүтүштү. Азыр турат, сон болуп. Ошол Кактус медиадан ошол күмбөз тууралуу бирөөлөр сүрөт тартып жөнөткөн экен. Жанагындай күмбөзгө чыккан тепкичтери урап түшө баштаптыр да. Жок. Ал эмес ал. Ошол Чолпон ата Улуянын күмбөзү. Кайсы жерде күмбөз? Ушул күмбөз жөнүндө сөз болуп атат. Сиз ошол мен интернеттен да карап чыктым, ал күмбөздүн кебетеси кандай. Анан ошол бул Кактус медиага мындан эки. Ал жана Чолпон ата кирип баратканда жолдун боюндагы күмбөз, ага менин тиешем жок. Анда эки башка бөлөктү айтат керек. Ал жана Акматбаев Рысбек курган күмбөз. Тура, кечиресиз, анда туура. Бул болсо Чолпон ата чоң саройдун үстүндө турган. Азыр ал куламак түгүл, сопсонун болуп, апапакай болуп. Мен сиз Өнчө как маяк катары турат да. ошону бир кара окуп туруп анан ойлоп койдум, сиз азыр үстүндө да бир аял жатып калыптыр десе, мүмкүн эки сөөк болгондо бир нерсе болуп кеттиби деп ушундай суроо жаралып кетти да. Эми ал аялды биз түбүн каскан жокпуз да. Каскан жокпуз да, ал ошонун үстүнө эле курулду. Ошо менен ал күмбөз турат. Менин абийирим таза. Манас атанын тапшырмасын аткардым. Алардын батасын алдым. Баталарын беришти. Манас ата да берди, Чолпон Анатолия да берди. Элдер барып турат. Барсаңар бир чыгынып. Жолдон бурулуп эле барсаңар бир 2-3 чакырым жер. Анан ошондо көрөсүңөр. Ушул экен. Сиз ошо батасын алдым деп атпайсыз, ошонун батасын алганын жашооңузда кантип сезип жатасыз? Батасы тийгенин. Эми ал өтө оор маселе, батасын кандай мааниде тийип атат. Бирок арбактын, тем более улуу арбактын батасы өтө таасирдүү, өтө касиеттүү. Алар көрүнгөндө эле бере бербейт. Ал үчүн ошончолук эмгек кылыш керек, ошого татыш керек. Мен Манас атанын дагы арбагын, Чолпон Анатолиянын арбагын, Бакай атанын арбагын көп алдым. Акыркы жолу мына аркы жумада эле барып келдик. Дагы ушу Чолпон ата ушул жерден барып Куран окутуп келдик. Дасторкон жайдык, Куран окуттук. Ошол жанында бир күн кечке чейин болдук. Бир көз ачык киши бар эле, ошол сүйлөштү. Ушул жолкуда дагы батасын берди. Ыраазычылыгын билгизди. Анан ошол жерде канча бир 15-20 киши элек батасын мага эле берди, башка эч кимге берген жок. Калгандарына рахматын айтты. Дасторкон жайган үчүн, тигиндей мындай үчүн рахмат силерге деп батасын мага берди. Андан мурун деле берген, бир нече жолу берген өзү. Мени балам дешет. Манас ата да мени балам дейт, Бакай ата да балам дейт, Чолпон Анатолия да мени балам дешет. Бейни деген телекөрсөтүүсүндө сиз айтыптырсыз, күндө эртең менен туруп багымдат намазын окугандан кийин Куран окуймун депчи. Куран окуганда
аттарын атап окуйм, 125 адамдын атын атап окуйм дедиңиз да. Мисалы биздин үйдө менин кайнатам, менин өзүмдүн атам каза болгон да, бирок биз ар бир 4 күн сайын жыт чыгарып, тамак бышырып Куран окуйбуз. Дайыма эле жыт чыгарып эмес, мындай тамакка бышырып анан. Бирок аттарын менин оюмча мен ушул убакка чейин сурабаптым жолдошуман, бирок атабай эле мындай көзү өтүп кеткен деп айтылат да. Ошондо сөзсүз түрдө аттарын аташ керек болобу? Аташ керек. Алар күтөт. Жөн эле үстүртөн эле айтып койсоң ал пайда зыяны жок да. Жакшы Куран окуш. Бирок атасаң, алардагы өзлөрүнүн проблемалары бар. Алар канчалык аталып турса, ошончолук алар бейишке жакыныраак болот. Алардын жүргөн жерлери ар кандай да. Бирөө тозоктон чыгып бараткан болот, бирөө тозокто жаткан болот, бирөө бейиштин биринчи кадамында турат, экинчи кадамында турат. Алар ушу жүрүп отуруп, жогору чыгып отуруп, бейиштин төрүнө жетиш керек. Биз ошого шарт түзүп беришибиз керек. Бул эмне сүйлөйт? Только Куран. Куран, только Куран. Курандан башка. Анан кийин жанагы жандыкты эме тиги кан чыгарып, жандыкты эметип, ошону багышташ керек. Ошол өтө чоң нерсе да бул өзү. Во-первых, анда Алла Таалам ак жолуна деп айтыш керек дагы, Алла Таалам дагы унутпаш керек. Алла Таалам дагы аны күтөт. Алла Таалам да күтөт. Анан кийин ошо Куран окуганда да ошону айтыш керек. Анан кийин жана калган ата бабалардын арбактарын, жакын туугандардын баардыгын айтып кетиш керек. Айтып кетиш керек. Ошондо өзүңөргө да жакшы, тигилерге да жакшы. Алар нагы бизде түшүнүк бар, ачар бак деген. Жана Куран окулбаган, эскертилбеген ушундай жүргөндөр, алардын турмуштары өтө начарлап кыймылдай албай калышат да. Ушунчалык кыймыл аракетте алар дайыма учуп жүрүш керек. Ушунчалык тез учуп жүрүш керек. Ал үчүн алар энергияны ошол Курандан алышат. Мына ошондой жасаган иштерден алышат. Ошон жана биз ичкен, жеген тамактан алышат. Ошонун эмесин, соопторун. Ошончолук айтылып турса, ошончолук ошол ичкен жеген тамактын алар жебейт, бирок ошол өзлөрүнө тиешелүү көрүшөт да ошондон. Мисалы, кээ бирлер, мен китеп жазган жерим бар, кээ бирлер коонду жакшы көрөт. Коон дасторкондун үстүндө дайыма эле боло бербейт да. Анан кээде суранып калат, дасторкондун үстүнө коон койгулачы деп. Мисалы, мен аялым жана эмени тортту жакшы көрчү. Анан биз торт албай эле эметип жүргөнбүз, Куран окуп жүргөнбүз. Анан бир күнү айтып атпайбы, дасторкон жайганда торт коюп койгулачы деп. Ал тортты жакшы көрөт. Мисалы дейм да. Биз мисалы менин кайнатам гречка тамагын жакшы көрчү. Бизде атайын ушундай эмнегедир билбейм, эмнеден улам болуп калган, бирок ошо өтүп кеткендер эмне кайсы тамакты жакшы көрсө ошону жасап туруп да Куран окуп калганбыз да. Демек бул дагы эме жакшы нерсе экен, э? Ооба. Анан сиз ошолдо дагы айтып жатасыз, Куран окуп анан аялыңыз жубайыңыз өтүп кетпеди, ошонун мүрзөсүнө дагы бат-баттан барып турам депчи. Анан мүрзөгө барбай туруп эле Куран окуган менен мүрзөгө барып Куран окугандын айырмасы барбы? Бар, чоң. Аяктан мүрзөдөн күтөт алар. Именно мүрзөнүн үстүнөн күтөт да, келишиңди күтөт. Эми үчүн ушул эле шаарда туруп эле, же айылда туруп эле мүрзөгө барышпайт. Барса ошончолук жакшы болот, аларга жеңил болот. Ошон барганда ошолордон энергия алышат алар. Биз энергия берип турушубуз керек. Алар дайыма кыймылда болуш керек. Сөөгү жата берет, бирок жаны тирүү да. Жаны учуп жүрөт. Каяка гана барбайт. Алар үчүн жердин асты, үстү, суу, стена, терезе, тиндей мындай деген айырмасы жок. Өтүп кете беришет. Каякта болсо өтүп кете берет. Анан ошону өтүп кетиш үчүн аларга энергия керек. Алар энергияны ошол мүрзөсүнө барган Курандан алышат. Ошондон мисалы, муну салыштыра кетсек, христиан диндегилер, мисалы, мусулман эмес, христиан диндеги орустардын күмбөздөрүн карасак, алар аябай гүлдөрдү өстүрүп, скамейка орноштуруп, кыргыздарга караганда бат-баттан барып турат эмеспи? Демек, алар деле ушундай бир билгендиктен кылса керек, э? Билген үчүн жасап атышат, алар билет ошону. Ал эми жерден отуруп алып алар арак ичет.
алардын эмесинде аракат эме жок да, тиби жок. Мисалы мен өзүмдүн атамдын түбү көлдөн болот да, түп район Долун айылынан. Анан ал тирүүсүндө эле айтчу да, мени көзүм өткөндө Бишкекке койгула. Биринчи байкем өтүп кеткен. 12 жылдан кийин атам каза болду. Анан мен байкем жанына, баламдын жанына, Айбектин жанына койгула деп айтып берчү да. Силер көлгө барбайсыңар деп эле ушундай айтып калчу. Анан кийин эстеп отурсам, биз деле мындай мүрзөгө көп барбайт экенбиз. Куранды окуп турабыз, ооба, туура үйдө окуп турабыз, дайым эскерип турабыз. Бирок мүрзөсүнө көп барбайт экенбиз да. Анан азыр сиз айтсаңыз ошол сөздөрүңдү эстеп калдым. Негедир атамдын силер көлгө барбайсыңар, ушу Бишкекке эле койгула, Айбектин жанына бат-баттан келип турасыңар деп айтып калчу да. Ал деле ал киши ал убакта деле билбечү эмес, бирок азыр сиз ушуну айтып калсаңыз, негедир ушулда мындай бир нерседей болуп кетти да. Бул китепте сиздин таанаган деги эле Кыргызстандын белгилүү аттуу баштуу кишилер дагы өзүнүн ой пикирлерин жазган экен. Анан бир киши жазган экен, эме деп, бул китеп аяндардын да жыйындысы деп айтсак болот депчи. Сиз ушу арбактар менен көп сүйлөшкөн киши катары аянды дагы баарына эле бере бербейт го. Ошону кандай учурда берет, ошону дагы айта аласызбы? Эми аянды ар бир адамда касиет бар. Ар бир адамда касиет бар. Аял болобу, эркек болобу, анан ал аян ар түрдүү келет да. Кээде жөн ойуна эле келет, жөн эле ойуна отуруп эле ойуна келип калат. Ал өзүнөн өзү эле келген жок. Значит, бияктан берип атат. Кээде түш аркылуу келет. Көбүнчө түш аркылуу келет экен. Анан ошону маани бериш керек. Анан ошону анализдеш керек. Эмне үчүн бул келди? Кандайча болду эле? Бул эмнеге байланыштуу? Кимге байланыштуу? Кандайча? Эми түштүн да жаманы бар, жакшысы бар да, аны да билиш керек да. Бирөөнө мисалы дайыма ит келсе, ал жаман, жорук. Бирөөнө мисалы мышык келсе, ал жаман, жорук. Ар кандай адам эмелерине да. Анан тамак ичип атса, бул жакшы, жорук. Кандай тамак ичип атат, эмне болсо ошол. Анан ошого өтүп алар түшкө как бы мен заказ бербейт дейт, бирок ошо түшкө өбөлгө болот да, ошону болгонго. Анан аны ошол аян деп түшүнсө болот да. Ага маани бериш керек. Ойлош керек, ал эмне үчүн, кандайча болуп калды. Ал кандайдыр бир өткөн окуяга же болбосо келечек нерсеге берилет. Ошону анализ жасап, бул мындай болду эле, тигиндей болду эле, же болбосо бирөөнүн тагдырына байланыштуу. Же бир балким бирөө ооруп калышы мүмкүн ошондон кийин. Же бир жакшы кызматка которулуп кетиши мүмкүн. Же дагы бир ушундай бир жаңылыктар болушу мүмкүн. Ошого маани бериш керек да. Аян деген ошол. Бул ушундай турбайбы деп маани бербей койгонго болбойт. Маани бериш керек. Көбүнчө элдердин эскерип жазылууларын карасак, жанагындай маңдайга кашка тишим түшүп калыптыр, чоң тишим түшүп калыптыр, азу тишим түшүп калыптыр. Анан көп өтпөй эле бир күндөн кийин же бир жумадан кийин атам өтүп кетти, аскатоом атам өтүп кетти деп. Бул учурда аян болгондо эми өтүп кеткенде жөн эле бул белгилүү экен да, жакында айрыласың дегенден, информация берет да. Ушундай сени күтүп атат. Ушундай күтүп атат деген. Бирок аны кээде билбей эле, көңүл бурбай, маани бербей эле жүрө беришет. Кээ бирлөр маани берип, ошого даярданышат. Анан күтөт. Баягыда мындай болду эле, ушул турбайбы деп. Мындай эстүүлүк кылыш керек да. Жөн эле кайдыгер карабаш керек. Эми мисалы бир кинону эстеп кеттим, атын эстей албай жатам. Ата энеси алыс жолго чыкмак экен. Анан түшүндө ошо балдарын кучактай албай эле мынтип атыптыр да. Кучактайын да, балдары ыйлап атат, кучактайын десе деле кучактай албайт да. Анткени көздөрү өтүп кеткен экен да. Анан ойгонуп кетип эле түшүм экен деп сүйүнөт. Бирок чында эле узак жолго чыгышат дагы, ошол жолдон авария болуп, балдары жетим калып, анан жетимдер үйүндө чоңоюшат да. Балдары менимче эгиздер болсо керек. Кыргызча кинонун атын такыр эстей албай жатам. Демек бул түштө мындай караганда аян бергенде сен бүгүн жол кырсыгына учурап калышың керек дегенде бул өзүн сактап калат беле же бул ала атабыз бизге маңдайыбызга жазылган баары деле алар авариядан каза болот беле? Эми муну
өтө эле мындай жакшы терең анализ кылган адамдар ой чото жакшы түшүп көргөнүм жок, чыкпай эле коелучу жолго деп калп калмак токтотуп койсо эле болмок. Бирок аны айткан киши болгон жок да. Аны анализ жасаган жок. Чындыгында муну көрө билиш керек да, мындай сезе билиш керек, туя билиш керек. Кээ бирлер аны маани бербейт, жүр кеттик деп эле кете беришет да. Ал аян турмуштун жагдайында бир мурунураак бере турган нерсе да. Кээ бирлер 500 сом деп коет да, орусчасын айтканда. Даана эле берет да, даана эле берет. 500 сом. Ага маани бериш керек. Аны ошого карата бир кандайдыр бир кыймыл аракеттерди жасаш керек. Ошого көргөн түшүнө жараша. Демек аркы дүйнөдөн арбактар келип сен бизге келе турган жолуң азыр эрте дегендей бир эме аян берип турушат экен да. Азыр дагы ушул бүгүн сиз менен маек курабыз деген деп жазганда телеграм каналга бир келин жазган экен өзүнүн окуясын. Ковид маалында 2020 жылы атасы каза болгон экен. Анан ал дагы атасы же мындан бир аз мурун каза болгонбу, анан ошол маалда 5 айлык боюнда кезде же баласы мененби ооруканага жатып калып аябай кыйналган экен. Ал убакта көп кишилердин көздөрү өтүп кетпедиби? Аябай кыйналганда ошо түшүндө атасын көзү өтүп кеткен атасын көрүптүр да. Атасы анан жанында дагы анын каза болгон бир тууганы дагы жүрүптүр. Анан алар көрүп эле мен атамды көрүп сүйүнүп атсам, атам мени көрүп сүйүнгөн жок дейт да. Мындай мага жолобогонго аракет кылып атты дейт. Анан ойгонсом эле тердеп эле анан ушундай түшүндүм дейт да. Мен атам тияка барганга али эрте дегендей мындай түшүнүк менен кабыл алып, өзүм жиналып, топтолуп, анан иммунитетин баягы ооруп жаткан адамда да адамдын өзүнөн го. Кой өзүмө келейин деп, азыр буюрса жакшы, ал да баласы чоңоюп атыптыр, ушул нерсени айтып калды да. Демек арбактар дагы ошондой болуп аян бергенде өзүңдү сактаган, өзүңдү коргон. Алар сактаганга аракет кылышат, ушу менен байланышпаганга. Кээ бирлер карап туруп эле аркы дүйнөгө кеткен адам биякта жүргөн адамды колунан жетелеп эле алып кетет. Карасаң, ошол киши каза болгон болуп калат да. Мындай деле болот. Кээ бирлер кайра жок, кеткениң мага жолобо деп тескери түртүп, өзүң айткандай. Ушундай болот да. Эми ар бир окуяда өзүнүн мындай бир белгиси болот. Ошого жараша мамиле кылыш керек да. Ар бир адам билиш керек, эмнеден кандай түш көргөндө кандай окуяга туш келеринди. Мисалы мен билем, кандай түш көрсөм, ошого жараша кандай окуяны мен күтөм. Анан бир күн эле карасаң, ошол болуп калат да. Ошондой. Жаманбы, жакшыбы, бирок ошо убакыт өтөт, анан болуп калат. Даже кээде жарым жылга чейин ошол жүрө берет да, мындай илинип, эсиңден кетпейт. Ушундай түш көрдүм эле, ушул эмне болду экен деп эле жүрө бересиң. Сиз ар бир адамда касиет бар деп атпайсызбы? Мисалы, ата энеси өтүп кеткен бир эле үй бүлөдө, ошонун мисалы 4-5 баласы болсо, 1-2 баласына ата энеси түшүнө кирип, ушундай аяндарды айтып турат, калгандарына такыр кирбеген учур да болот экен да. Мисалы, бирөө да жазыптыр, менин атамдын өтүп кеткенине 15 жыл болуп калды, бирок такыр түшүмө кирбейт. Мен аябай эңсейм, мен түшүмө кирсе экен деп мындай тилеймин дейт да. Бул учурда эмне деп айта аласыз? Эмне үчүн кээ бирөөүнө бат-баттан кирип турат, кээ бирөөүнө такыр эле түшүнө кирбейт да. Жол болсо ошол баласын коргоп турабы же тиги баласын баары жакшы экенин деп билип турабы? Ушул жөнүндө сиздин оюңуз кандай? Тегерегинде мен деле көп ойлонгон эмесмин. Менде бир окуя болду да. Ошол убакта. Мен айтып атпайм, аталарым келип атты, улам билип аттым. Экинчи атам, үчүнчү атам, ушундай аталарым келип атты. Анан өзүм атам келбейт да. Мен атам Омоевич деп атпайсыңарбы? Ооба. Омо. Ал баягы согушка кеткен боюнча ушу менен кат кабар жок. Кара кагаз да келген эмес. Дайынсыз жоголуп кеткен да. Анан мага кызык болду. Жүрөм. 3 ай өттү, келген жок. Баары эле келип бүттү. Почти баары эле келип бүттү да, анан Омата келген жок.
анан эмне үчүн анан жарым жыл өттү келген жок, дагы андан убакыт өттү келген жок. Анан ушу мен фамилиям Качкеев да, чоң атам. Ошо Качке атанын апасы Бийик апа деген бар да. Бир күнү Бийик апа менен дайыма сүйлөшүп турам. Ал киши батасын берип, келинин кадимкидей мындай коштоп жүрөт да, менин аялым да ошол убакта. Даже чакыртып алып тияктан батасын берип, сен мындай кылгының, тиндей кылгының, ишиң минтип атат, сен ооруң момундай деп баарын айтып берген. Чакырып алып тиги Казакстанга. Анан ага аялым дагы ошого абдан мындай сүйүнүп, ушу чоң энем мага ушундай кылып батасын берди, ушу баарын айтып. Анан айтканы баары туура келди да, ушу Бийик апанын. Анан мен Бийик ападан сурадым да. Бийик апа баары келди, тиги 12-нчи, 13-нчи, 15-нчи аталардын баары келишти, аны өзүм атам келбейт, эмне келбейт деп. Мага ушул кызык болду да. Анан айтам, ал атаңдын окуясы өзгөчө деп анан шашпай айтып берди да. Ал атаң согушта Токойдун ичинде согуш болуп, ошондо немистер баягы аларга наступление кылганда ал өлгөндөрдүн арасында баягы топурак тиндей мындай аң дөң ушундай болуп ушул жерде калып калган экен. Канча жатканы белгисиз. Анан ошол жерден бир орус аял ошол жерде кыдырып жүрүп, тиги киши өлбөй калганын байкап калат да, кыймылдап антип мынтип аткан. Анан ачып караса, өлбөптүр. Өлбөгөн киши экен. Анан ал тияк бягын карап, бирок баса албайт, тура албайт. Бүтүн омурткасынын баары талкаланып, шал болуп калыптыр да, төмөн жагы кыймылдабай. Анан ошону эптеп үйүнө алып барып, аты Мария, үйүнө алып барып, анан ошону бага баштайт. Ошо оматаны бага баштайт. А киши көптөн кийин акылына келет, эсине келет. Ошентип анан ошол кишинин жардамы менен мындай киши болуп кетет да, бирок баспайт. Анан ошол аял менен анан тиги туруп калат. Ал баса албайт да. Анан ал ошондой акыбалы менен кантип ал Кыргызстанга келет? Ошойдон келбей калат. Анан айтат, мен сага ыраазымын. Менин ушул акыбалым менен тияка үй бүлөмө барганда менден эмне пайда? Ошо азыркы кебетем менен деп, ошону менен турмуш куруп жашап калат. 2 балалуу болушат. Ошонун баарын Бийик апа айтып атат да. Ошо болгон окуяны. Анан бир баласы 4 жашка чыгып, экинчи баласы 8 жашка чыгып каза болуп калат. Андан кийин дагы жашай беришет. Жашап отуруп ошол 42-нчи жылдан 64-нчи жылга чейин жашайт. Ушул аял менен. Эмеде Орусияда Токойдун ичинде бир айыл. Ичинде айыл, бир айыл ошондо. Бир кичинекей айыл болсо керек, анчалык деле тиндей цивилизация жок, тиндей мындай жок ушундай. Бирок ошол Мария деген апабыз ошону багып, жакшынакай кылып, ушул адам кылып өтүп калат. Анан баскан баспаганын ушундай эмесин мындай алсыз болуп эме болуп калат да. Анан ошондо убадасын берип, мен мындай болсо мен сага үйлөнөм деп, ошол экөө үйлөнүп, ошентип жашап калышат. Ошентип отургандан кийин атам 64-нчи жылы каза болот. Мария аялы 3-4 жылдан кийин каза болот. Ошонун баарын Бийик апа мага айтып берип атат. Анан кийин жүрүп отургандан кийин атам бир жолу ошондон кийин анан дагы бир үйгө келди да. Бул Бишкек эле могул эле жерде. Ошол жерге келип, анан мен кайнатам тирүү болчу ошондо. Үйгө конок чакырганбыз. Анан ушу кайнатам бар эле ушундай. Анан ал киши дагы каза болуп калды. Кайнатам каза болуп. Анан мен Акмаралды бияка алып келдим элем, Казакстандан. Бияка келип, бир иштер менен келип, анан биткенде конуп калышты да. Анан кечинде тамак ичип отурабыз. Астолкон жайлуу, мындай эле. Акмарал айтып калды,
сиздин атаңыз келди деп мага. Анан Сакина айтып калды аялым да, сиздин атаңыз да келди деп. То есть эки куда келип атат да. Келип, биз ошо үйдө алар менен сүйлөшүп атабыз. Анан ошондо кайнатам айтып атпайбы, бул куда кыргызча билбей калыптыр. Сүйлөй албайт экен кыргызча деп. Кайнатам кудасына айтып атат. Ошентип ошол жерден биз ошондо биринчи жолу келген да биздин үйгө келип. Анан кийин ошо мен тетя деп койдум окшойт. Тетя Мария экенин айтты да. Аялдын аты Мария ошондой деп. Анан ты меня называй не тетя, а баба Мария. Я твоя баба деп. Ошо менен ошо баба Мария менен ошо жана эки баласынан өлүптүр, анан кийин өзлөрү да каза болуштур. Анан айтып атпайбы баба, сен бизге свеча коюп тур деп. Анан мен дайыма бир 3 айда бир чиркөөгө барып, ушул экөөнө атама, анан аякта өзүнчө фамилиясын өзгөртүп алыптыр, Киневич деп. Качкеев деген Киневич. Олег болуп алыптыр. Ом эмес, Олег Киневич. Анан мен ошо Олег Киневичке анан Качкеев омого деп свеча коем. Анан баба Марияга деп өзүнчө свеча коем. Так что мен эмем ушундай акыбалым. Сиз айтып атпайсыз, ошо канча 16-чы атаңызга чейин баары келип, өзүңүздүн атаңыз ушунча кеч келиптир да, өзүңүздүн кайнатаңыз каза болгондон кийин. Ушунча кеч келген себеби дагы бул ошондо мусулманча жаназасы окулуп жерге берилбегендиктен ушундай кеч келип жатабы? Анткени ошондон кийин анан Омат айтты да. Анан мен айттым, ата, анан тиги мен кайнатам айтты, бул киши али тозоктон чыга элек, чистилиши ушундай. Ошол жакта жүрүптүр, тазаланып жүрүптүр деп. Анан эмне үчүн десем, анткени өзүнүн балдарын таштап, аялын таштап, башка жака жүргөн үчүн ошентип Алла Таалам ушинтип жазалап коюптур деп айтып атпайбы. Анан мен айттым да, атаанда мен сиз кантип тазалап алабыз деп сурадым да. Анан айтып берди, сен бүтүн ал убакта атамдын карындашы тирүү болчу. Адел улгайып калган киши тирүү болчу. Анан кийин ошол балдар баарыңар 6-10 тең чогулуп, 6 бир тууганбыз да. Анан 2 апам бар. Атам өзүм апам, анан атамдын инисинин аялы ошол. Ошол апаңар менен болуп, анан кийин карындашына айтып, какепай деп койсуңуз. Ошол какепаңарды чыгарып, баарыңар чогулуп туруп, бир ак кой союп, ошону түлөө кылып, мага багыштап, анан баарыңар менин кетирген кемчилигимди кечирин деп айткыла баарыңар. Баарыңар айткыла. Анан ошондон кийин балким Алла Таалам мага кечирим болот деп. Анан ошо барып баарын тең эчтекесин калтырбай казанга салып, ошо эт бышырып ошентип аткандан баарыбыз тең ошол жерден айттык. Ата, кечирдик сен кемчиликтериң тигүү деп. Ошол кечиргенден кийин анан бир аз убакыт өткөндөн кийин дагы эметсек, Акмарал айтат, атаңыз агарып калыптыр деп. Алар эметкенде тозоктон чыгып, чистилищеден тазаланып бүткөндөн кийин апак болуп калышат да. Агарып калышат. Же болбосо карарып жүрө берет. Жарым ак, жарым кара ушундай болуп. Же бозомук болуп ушундай. Толук ак болбойт да. Анан алар көлүп турат ал. Же кээде даже түш көргөндө ошондо кандай кийимде болгонун ошону байкаш керек. Анын каякта жүргөнүн ошондо билесиң да. Бул кара кийимчен жүрсө, значит бул ушу тозоктон чыга элек даже. Же болбосо тазаланып жүрөт. Эгер апапакай болуп, сопсону болуп, көңүлдүү ушундай жүрсө, значит бул уже бейишни кирип калыптыр деген түшүнүк болуш керек. Эгер ошондой кийим көбүнчө түштөн эстесе эле такыр элестете алышпайт да, кандай кийимчен экенин. Анан эгерде кара кийимчен болсо, биз тирүүлөр кандай жол менен аларга жардам бере алабыз? Ман үчүн аны менен байланыш керек. Ал өзү айтыш керек, кандай кылып аны агартыш. Мен айтып атпайм, мен мага ушинтип айттым, мен ушинтип агартып алдык. Калгандары эгер байланыш болсо жанагындай,
көз ачык аркылуу сүйлөшсө, бирок баягы таза көз ачык керек да. Жана азгырыктар ээрчибеш керек. Шайтан дайыма ошол тигил арбак же бул арбак болуп келе берет. Ошонун кийимин кийип, ошонун кебетеси менен келе берет. Алар тааныбай эле, алардын айырмасын билбейт. Мана мага Манас ата келди, мага Бакай ата келди, мага Каныке апа келди, мага Айчүрөк апа келди. Мен баланча апам, баланча төкөнчө тигүү деле ушинтип айта беришет. Алар тааныбай эле. Шайтандын жазабаганы жок. Так ошол өзүнүн апасындай болуп келет, өзүнүн атасындай болуп келет, же болбосо ошол улуу бабалардай болуп келет. Тиги жана көз ачык ошонун айырмасын билбей, ошентип анан кийин элди алдай берет. Бул өтө оор маселе. Ал үчүн мисалы мен мындай тажрыйбам бар да, бул боюнча өтө мен көп сүйлөштүм да. 10 жыл сүйлөшүп жүрдүм. Ушул аталардын, атпалардын, арбактарын. Мен сразу эле алар менен тамашалаша берем. Ар кайсы окуяларды айта берем, сурай берем. Алар мен менен с удовольствием сүйлөшө беришет. Анткени мен көнүп калдым да алардын эмесин табам. Таңдап сүйлөш керек. Акыркы жолу качан сүйлөштүңүз? Мына да Чолпон Атолияга барып, ошо Чолпон Атолияга ошондо сүйлөштүм. Эми мындай анын үчүн дагы кандай көз ачык болот? Эгер жакшы, таза көз ачык болсо, жакшы сүйлөшүп болот. Анан жөн эле мындай бидемик болуп эле, жөн эле белги берип, анын ар жагында ким экенин билбей неметсе, ал кичине башкараак болуп калат. Менде эле бул жолу мындай диалог болгон жок. Бирок тиги киши айтып атты, мына Чолпон ата момуну айтты, тигини айтты, муну айтты. Мен аны ишендим. Чолпон ата действительно. Ал айтты да, мен азыр эле жөтөлүп атпайбы? Ошо бүт элек. Балам, сага рахмат сен жакында эле ооруп, жаңы эле тыңыдың. Ошонуңа карабай бияка келдиң, рахмат ушинтип келгеңде. Мен ооруганымды Чолпон ата билиптир. Бир 3 айча ооруп жүрдүм да. Ошону билиптир да. Анан ошо ооруганыңа карабай ушул жака мага келип Куран окутуп атасың деп. Же болбосо мен менен кимдин эмне иши бар? Кайсы? Алар дайыма биз менен аралаш жүрөт. Азыр деле айтып атпайбы? Азыр деле бир жерде турушат. Биздин канчалык туура эмес сүйлөгөнүбүздү, канча эме. Ошол туура эмес сүйлөгөн боюнча кээ бир адамдар арбактар жөнүндө оюнан чыгарып айтып берет го, мындай түшүнө кирбесе түш көрдүм, анан мындай болду деп, мындай апыртма түрүндөчү. Ошондо сиздин ушул китебиңизде айтып турат, арбактар ошол кезде ушундай өзүнүн бала чакасы, укум тукуму ушундай жаман сүйлөсө, жаман жолго барса, алар карайып кетет деп. Кыйналышат деп. Кыйналат. Алар ошолорду начар акыбалга калтырып коет да. Ошо ал туура эмес. Ал чоң күнөө биринчиден. Арбактардын алдында күнөө, Алла Тааланын алдында күнөө. Арбакты алар бардыгын көрөт, угат, баарын сезет. Анан кийин ал алдай албайсың арбакты. Кимди алдасаң дагы арбакты алдайсың. Аны сен ичиңдеги оюңду бүтүн баарын билет. Сен канча жашаарыңды билет, сен кандай ооруң бар экенин билет, кандай проблема бар экенин билет, кандай чечилерин билет. Бүтүн баарын билишет алар. Анан кийин ал арбакты алдай албайсың. Анан алдап да кереги жок, ага умтулуп да кереги жок. Ошон үчүн таза жашаш керек да. Таза жашаш керек. Башкасын алдасаң дагы Алла Таала менен арбакты алдай албайсың. Башка кимди болбосун айдап кете берсең боло берет, болуптур деп кала беришет. Бирок арбак баарын көрүп турат, билип турат, угуп турат, баа берип турат. Мүмкүн ушунча жардам бергенге аракет кылышат, аян беришет, ушундай да. Бул канча бир убакытка чейин болобу же адам көзү өткөрчөктө эле дайым арбактар жанында болобу? Көзү өтүп же бир кайсы бир убакытка сен чейин көзү өтүп кеткенден кийин уже сен тияка барганда өзүң арбак болосуң да. же ошол арбактар дайым, ошо сураганым, тирүүнүн жанында дайым эле жүрө береби же бир кайсы бир убакытка чейин эле келип жүрүшөбү жанында? Жок. Алардын өзүлөрүнүн иштери. Алар дагы мисалы китепте жазган жерим бар. Бир үй бүлөдө алардын көпчүлүгү тияка кетти, азы биякта калды. Алар күнүгө жолугуп, алардын да улуулары бар, кичүүлөрү бар.
Анан сен бүгүн тиги балага барасың, сен бүгүн бугалага барасың, сен тигини көзөмөлдө, сен муну көзөмөлдө деп кадимкидей эле алар тапшырма берип, алар эметип турушат. Айтып турушат. Кадимкидей эле баардык көзөмөлдө. Бир адамда да мындай көзүн жаздым деп калтырышпайт алар. Мына мисалы өзгөчө саякатка чыксаң, жолго чыксаң, алар дайыма ошо сен менен кошо жүрөт. Мисалы мен канча тияка барам, бияка барам, дайыма эле мен менен. Мен өзүм ата-энелеримди жөнүндө коеюн. Тиги улуу бабалар дайыма болушат да. Хотя мен билбейм ким экенин. Ага дайыма өзлөрү белги берип турушат. Бирок мен кайсы арбага экенин мен деле биле бербейм. Бир жолу мындай болду да. Жана уулум Максат дипломат эмеде международный университетте иштеп окуп жүрүп, Америкага практиканы өткөнү Кыргызстандын элчилигине барды. Америкага, Вашингтонго. Анан барып ошол жактан иштеп жүрөт. Жарым жыл практикада болду да. Анан кийин анда-санда телефон чалып коет. Анан биякта мен аталар менен сүйлөшүп калам. Анан тиякта балаңыз кандай жүрөт деп сурап калам. Анткени алар билет да, тиги бала кандай жүрөт. Мага мен телеграфтын кереги жок, мага телефондун кереги жок. Аталардан сурап койсом эле алар айтып берет. Азыр мен жанында көз ачык болбогондон кийин айта албайм, бирок баягы Акмарал менен байланыш болуп жүргөндө мен дайыма ошентип эле билип алчумун да. Тиги кантип атат, бу кантип атат, бу маселе кандай чечилип атат, тиги маселе кандай чечилип атат. Ошолордон эле көп маалымат алчумун да. Анан Америкада балаңыз кандай жүрөт деп өзүмдөн тиги үчүнчү атамдан сурап калдым. Бөлөкбай ата деген бар, Качкенин атасы. Балам жакшы жүрөт. Кече бир эки казактын эки кызы менен таанышты. Барып таанышып, ошол жерден чогуу болушту. Ошону айттым, болуптур деп мен мындай эле маалымат катары эле кабыл алып койдум. Анан ошол күнү кечинде Максат чалып атпайбы? Чалып атат, анан кандайсың? Иштери жакшыбы? Болуп атабы? Сен кече бир эки казак кыз менен таанышыпсың. Ал кимдер эле? Деп атпайбы? А ты откуда знаешь? Деп атпайбы? Анан кийин, я знаю, эки кыз менен таанышыпсың кече, казашкалар. Анан алар Алматыдан экен дедим. Алматынын эки казак экен. Откуда ты знаешь дейт. Болуптур да, анан ошо менен трубканы койдук, андан ары сүйлөшкөнүбүз жок. Анан ал жат ойлосо керек, каяктан билди деп. Эртеси күнү кайра чалып атпайбы? Папа, сен аны каяктан билдиң аны? Жерде окуялар көп боло берет да ошол сыяктуу. Жана кыргызда айтылат эмеспи, арбак ыраазы болмой тирүү жарабайт деп. Ушул сөзү сиз кантип чечимдеп бере аласыз? Ал ушундай, эгер арбак ыраазы болгону, значит, ага Куран окулуп турганы, арбак болгону, аларга баягы кан чыгарып, мал союлуп, багышталып турганы, арбак ыраазы болгону, үйдө, ошол өзүнүн үйүндө, үй бүлөсүндө тынчтык болгону, ынтымак болгону, бала бакыраларынын аман болгону, баардыгы тең жакшы болсо, арбак ыраазы болуп жүрөт. Эгер үйлөр бири-бири менен тытышып, мушташып, урушуп, нааразы болуп, бири-бирин каргап, шилеп, ушинтип отурса, арбак ыраазы болбойт. Биринчи иретте өзүнүн тукумунда баардыгы жакшы болуш керек. Өзүнүн түздөн түз тукумунда, кандаш тукумдарында. Андан кийин аны калгандар. Ошон үчүн алар ошол үйлөрүндө жакшы ынтымак болушун, жакшы жашашын, токчулук, молчулук болушун, алардын иштеринен ийгиликтери болушун тилешет. Ошондой болсо экен дешет. Ошондон кийин алар ыраазы болот. Ал болбосо алар ыраазы болуп кыйналышат. Анан сенин балаң ушундай кылды, сен тигиндей кылды, мындай кылды деп Алла Таалам ошол арбактарды жазалап коет. Ушундай кылып. Андайлар көп.
жана ичип жүргөн кишилердин ата энелери, арбактары тияктан өтө кыйналып жүргөн болот да. Ичип жүргөндөр, мушташып жүргөндөр, киши өлтүргөндөр, түрмөдө жаткандар, ушулар үчүн ата эне тияктагылар өтө катуу кыйналышат. Анан аны болсо Алла таалам ошол кыйнап кайра бер жакта жүргөн ар жакка алып барып кайра салып жатышат. Бул сиздин китебиңизде сиз бул эме ушул кыргыз элинин белгилүү жазуучулары дагы рецензия бергенде айтыптыр да. Сизде эч кандай жазуучулук, жазмакерлигиңиз жок болуп эле өзүңүз айтып жазыптырсыз да. Болгондой эле жаздым, менин эч кандай эмем жок, мындай жазуучулук өнөрүм да жок болчу деп. Бирок аябай окуганга жеңил окуу кылган, анан бир топ эле жазганда дагы мындай жөнөкөй адам жаза албагандай эле жазган экенсиз да. Муну дагы сизге ошондо арбактар ушул китепте сөзсүз жазып, ошо тирүүлөр окуп, арбактарды сыйлап жүрсүн деген мааниде чыгардыңыз да туурабы? Китептин маанисин, ушул китепти эмне үчүн чыгардыңыз? Ушуну да айтып. Эми элге пайда болсун. Элге пайда болсун. Эл ошондон үйрөнсүн, эл ошондон арбакты сыйласын, ааламды Алла Тааланы сыйласын биринчи иретте. Алла Тааланы сыйласын, экинчи иреттен арбакты сыйласын. Анан ошондо аларды сыйламайынча ал үйүндө тынчтык болбойт, үйүндө бейпил турмуш болбойт. Үйүндө ынтымак болбосо, негизгиси ушул да, мен ошо негизгиде элибизде тынчтык болсун, элибизде бейпил турмуш болсун, элибизде токчулук болсун, молчулук болсун, элибиздин курсагы ток болсун, иштеген иштеринде ийгилик болсун. Мына ошондо ошон үчүн гана максат ошон үчүн эле, же болбосо анан ошону эл түшүнсүн. Эл түшүнбөй атпайбы, ошону түшүнбөй атат, ошону билбей атат. Оозуна келген эле сүйлөй берет, мени сөгүшөт. Эми бул китепти окуп түшүнгөндөр биздин элдин ар кандай болуп бөлүнөт эмеспи? Мисалы, арбак колдойт деп бир жерде жазылып калса эле, бул ширк. Бир гана Аллах колдойт деп, анан мынтип жазбаган деп урушуп кеткен учурлар да болот да. Ушуга сиз кандай жооп бере аласыз? Буга мен өзүм деле Туш болуп жатасызбы? Ушуну мындай кыйналам да. Ушуга кыйналам да. Ушинтип айткандарына. Чындыгында муну 100% кабыл албайм. Ушул тиги молдокелердин айткандарын кабыл албайм. Мен көп мисалдар бар. Ушу эмне арбак колдогон. Мисалы, эм үчүн айталы, пайгамбарларды айталы. Пайгамбарлар биринчи иретте көз ачыктар. Алар сүйлөшүп атпайбы? Аларга тиги Алла Таалам жол берип атпайбы сүйлөшкөнгө? А эми үчүн алардын айткандары ширк эмес, а биздин айтканыбыз ширк болуп калат. Бул өзү мындай талаш нерсе. Бирок алардын максаты, молдокемдердин максаты, элди 100% жапырып, Кудайга гана ишен, башкага ишенбеген деген максат да алардыкы. Бирок андай эмес. Мына ошол эле олиялар, алар деле көз ачыктар. Пайгамбарлар көз ачыктар, олиялар көз ачыктар. Аналардын баарын эле бир эмеге бир катарга коюп эле баарын эле ушул немете берет да, ушул жамандай берет. Тескери ойдо. Мен ушуну менен каршымын. Талашып жүрөм. Бирок алардын максаты элди көңүлүн арбакка бурдурбай, жалаң эле Кудайга, Кудай деп эле. Кудайды жок деген эч ким жок. Кудай бар. Бирок ар бир нерсе Кудайсыз эчтеке болбойт. Эмне болсо да Кудайдын эмеси менен, буйругу менен. Значит, ошол көз ачыктар Кудайдын буйругу менен көз ачылып атат да. Ошонун аркасы менен болуп атат да. Ошону алар эске алышпайт. Өздөрү эле айтат, баардык Кудайдын колунда деп. Көз ачыктар улар башка жактан эчтеке алган жок да, ошо Кудайдын берген таасири менен көз ачылып атат да. Ошону эске алышпайт да. Бирок ошол эле мейли пайгамбарлар болсун, мейли олиялар болсун, мейли жана касиеттүүлөр болсун, баардыгы тең эле Кудайдын буйругу менен болуп аткан нерсе да. Калган көз ачыктардын баардыгы тең Кудайдын буйругу менен болгон нерсе. Эгер Кудай ага жол ачып бербесе,
алардын көзү ачылбайт болчу. Мен ушуну талаш катары айтам да, бирок менин далилим ушундай. Сага ишенимдүү болдубу? Мен ишенгенче сизди ушинтип чакырып отурам да. Жок, ушул айтканым, ушул эме да, тиги талаш нерсе да ушул маселе. Кайсы молдого барбаның, баягы ширк деп сөгө башташат көз ачыктарды. Алар мындай тигиндей ыплас адамдар тиякта биякта отурат деп. Туура. Ошол жана көз ачыктарда туура эмес кылат. Ар кайсы жерде жетет, ар кайсына сүйлөшөт, ар кайсы нерселерди жазышат. Ыплас нерселерди жазышат, элдерди алдашат. Ошолор туура эмес. Бирок алардын касиети, анан кийин анан аны не баса, эң негизгиси, ошолорду шайтан пайдаланып алат да. Шайтан пайдаланып айтпадымбы? Ошол арбактын кейпин кийип алып, мынакей бул, мен Манас атага келдим деп, жанына кыйшаңдап, мен Манас атамын деп ошо туруп, анан ал көрөт, Манас ата турбайбы деп. Мисалы мен айтчумун Акмаралга. Айтканым, башындагы баш кийимин алсын дагы, колундагы кулгабын алсын. Сразу эле көрүнүп турат. Колунун баары жүндүү, оңда тырмактары бар, башынын баары жүн, кулактары тикчийген, тиштери арсайган. Ошондой болсо эле көрүнүп калат. Ошондо эле башыңды алсын, колундагысын эле жоголот ошол замат. Ошол замат жоголот да. Аны таппай каласың. Анын жолун мен Акмаралдан талап кылчумун. Анан бирок ал аны деле жазачу эмес, анан аягында жакшы болбой калды. Сиз бул китеп чыкканда ошол башында жука китеп болуп чыкты деп атпайсызбы? Ошол китептин үзүндүлөрү Кыргыз маданият гезитине 97-жылдары чыкканда, элдер баягы сиз айтканда ар ким ар кандай түшүнүп алып эле сиздин көзүңүз ачылыптыр деп ушундай бир дүңгүрөгөн ызы чолгон дагы эсимде да. Анан бирок сиз ал арбактар менен Акмарал аркылуу сүйлөшүп, анан ошол арбактар эмне деп айтканын, анан ошол нерсени сиз бул китепке жазып жатасыз да. Ошону биздин көрүүчүлөргө дагы бир ирет айткым келип жатат. Жатка мен ушуну түшүндүрүп берейинчи. Ошол жанагы сеанска катышып жүргөндө, Акмаралдын сеансына катышып жүргөндө, мен көп катыштым да. 10 жыл катыштым да ошол сеансына. Кимдер менен гана сүйлөшкөн жокмун. Мен айтып атпаймынбы жана улуу, кичүү, башка улуттардагы баардыгы менен сүйлөшүп, Мухаммед пайгамбар менен сүйлөшүп жүрдүм. Иисус Христос менен сүйлөшүп жүрдүм. Петр биринчи менен сүйлөшүп жүрдүм. Баардык ким десе, алар мага кайрылып ушинтип жүрүштү. Анан ошон алардын талаптарын мен ошо аткарып жүрдүм. Анткени ошол элдин арасынан кичине мындай билимдүү, кичине бир мындай элге көрүнгөн менин депутат кезим. Анан мен болсом керек, анан мен аркылуу көп нерселерди алар эметишти. Мисалы Султан Ибраимович өтүп кеткен. Ошол айтты, тиги кимди аялын алып келчи, мен сүйлөшө турган сөзүм бар. Алып барып сүйлөштүрдүм. Ошондо ушундайлар көп болду да. Мисалы тиги Таштанбек Акматов, мен чоң эне менен сүйлөшөт элем, аны алып барчы деди. Алып бардым. Айша апа деген апасы бар экен, Таштанбек Акматов. Аны менен сүйлөштү. Жөн эле аябай жыргап, Айша апа деп жөн эле ошол жерден ыйлап, ушундай окуялар көп болду. Эгер ишенбесе, анан Айша апасы мурун бир өлгөн экен, ошон кичинекейинде эсинде калыптыр. Мен Айша апа менен сүйлөшүп атам деп эле ушунчалык барды, каалап, ошо сүйлөштү Айша апасы менен. Дагы ким? Тиги Иса Коноевич Ахунбаев айтты, мен уулумду Медерди алып келчи, мен сүйлөшөт элем деп. Анан Медерди айттым, папаң чакырып атат, жүрүп баралы деп. Анан машинеге салып алып бардым. Алып барып ошол жерден отуруп сүйлөштү. Анан Медер ошо барганда Иисус Христос келди ошол жерге. Көрсө Иса пайгамбар, Иса ата Ахунбаев Иисус Христосту чакырып коюптур. Кел, мен балам менен сүйлөшүп бер деп. Анан Иисус Христос келип ошол жерден Медерге кайрылды. Медер доктор медицинских наук, абдан
жогорку деңгээлдеги окумуштуу бирок жана айнып жүргөн да наркотик менен аралаштырып арак ичип ушундай болуп жана түз жолго жүрбөй. Анан Иисус Христос түздөн түз медерге кайрылып айтты да: мен атайын сен менен жолугушайын деп келдим. Сенде эң улуу касиет бар. Андай касиет мусулмандарда жок. Сен ушу касиетти кармай албай жүрөсүң. Сен эмесиз, скальпелсиз операция жасаганга сенин кудуретиң жетет. Бирок сен мен койгон талабымды аткарышың керек. Сен тескеришке бара барышың керек, ичпешиң керек, намазга жыгылышың керек, Куран окушуң керек, ошентип арак ичпешиң керек, түз жакшы жүрүшүң керек деп. Медер баарын укту. Экөөбүз кайра келип анан байланышып турдук. Кантип атасың? Анан бир күн эле түн ичинде бир түнкү саат 3-төрдө болсо керек. Телефон звонить этет, карасам медер чалып атат. Байке, мен кыйналып атам деп. Эмне болду? Ой, кыйналып атам деп. Мас экен. Анан кыйналып аттыр да ошо кыйналып. Экинчи жолу дагы бир 2-3 күндөн кийин дагы чалды. Байке, мени спасите меня, мен кыйналып атам. Эми ичип алат, анан кийин кыйналат. Жанагындай болот. Ошентип атып өлүп кетти. Жанаганы кармай алган жок да. Арбактын айтканын укпай калган. Анан Иисус Христостун айтканын укпай койду. Ал айтты: сен бул жерде өтө сейрек кездесип турган эме. Сен скальпелсиз операция жасайсың. Любой операцияны сен скальпелсиз жасайсың. Сенде ошондой касиет бар деп. Ошону медер укпай койду да. То есть эрки жетпей койду. Укпай койду эмес, эрки жетпей койду ошондой. Ичимдигин токтотконго. Ошо менен каза болуп кетти. Анан ушу мага кайрылат. Мен эмне кылам эми аны? Азыр сизге кайрылгандар барбы? Ушинтип мен чоң атам менен сүйлөштүрүп албак. Мен бул дүйнөдөн алыстап кеттим да, чынын айтайын. Ошол казак кызы Акмарал кийин Кыргызстанга көчүп келди деген маалымат. Бул жерде турат. Ак өргө жакта жашайт экен. Иә. Ак өргө жакта жашайт. Ооба. Азыр бул көрсөтүүдөн кийин комментарийлерде сураш мүмкүн, ушул Акмаралдын дарегин бере аласызбы деп. Андай суроолорго биз кандай жооп беришибиз керек? Эми эгер ага жооп берсең, касиетин жоготуп койгон. Жоготуп койгон? Азгырылып кеткен да шейтанга. Анда барыштын эч кандай кажети жок экен да. Кажети жок. Барса алданып калат да. Сиз Эми ал мен мындай жооманы канааттандырбайт, анткени ал баягы эле ойдон жүрөм дегендей жүрөт да. Мен да канча айттым. Манас ата мени канча сурады. Сен Акмаралды намазга жык, Куран окусун, таза жүрсүн, акчага азгырылбасын деп. Мен канча айттым ага, болбой койду. Намазга жыгылбай койду. Эми азыр билбейм, андан бери мен уже аны менен байланышым болбой калган уже 2006-жыл болду. Андан бери мен аны менен вообще көргөнүм жок, меткеним жок. Байланышым болбой калды. Ошондой касиети бар адамдарды сунуштай аласызбы же сунуштай албайсызбы? Эми бардыр, бирок мен билбейм. Бардыр, билбейм. Анан мага эч ким менин касиетим ушундай деп эч ким кайрылган жок. Мен издегеним да жок андай. Ошондой болсо мен кызыктар элем да ошолор менен байланышып, тиги дүйнө менен мындай бир байланышып турганга. Дагы бир окуяны айтып кетейин. Мындан бир 3 жыл, 4 жыл болуп калды го дейм. 4 жыл болуп калды. Ошондой. Манас ата чакырды эле. Кээде Манас ата же Чолпон ата чакырып турушат да мени. Барганда сүйлөшүп, пикир алмашып, антип тапсырмаларын айтып, ушинтип турушат. Ошондо бардык элек барып, кан чыгарып, аяктан конуп калганбыз. Анан кеч болуп, обычно ошо түнкү сүйлөшүү жакшы да алар менен. Дасторкон жайылып бүткөндөн кийин, тамак аш ичип бүткөндөн кийин, алар менен биз менен чогуу болуп, алар анан кийин көрүп, анан ыраазычылыгын айтып, анан сүйлөй башташат да. Анан биз суроо бере баштайбыз. Эң кызыгы ушул жерде да, ушу түнкүсүн. Түнкү саат бир 12, 1, 2 ушундайларда ушу сеанс эме болот да, байланыш болот. Аларда ошондой. Анан кийин ошол убакта элдин турмушу мындай оорлонуп,
кыйын болуп аткан. Жээнбеков президент болчу. Мен Манас атага кайрылып калдым. Тигини сурадык, муну сурадык, көп эле маселелер булардын баары тең азыр айтып кажети деле жок. Манас ата кыргыз элинин турмушу ооруп баратат. Келечегибиз кандай болот деп. Анан сүйлөшүп, көпкө сүйлөшүп атып, анан айттым, жана сен берген сурооңду жерде Сулайман пайгамбар турат, ошол жооп берсин деп. А Сулайман пайгамбар мына жерде экенин мен билген эмесмин. Сулайман пайгамбар анан жооп бере баштады да. Манас ата тууралуу бир почти жарым сааттай эң сонун мүнөздөмө берди да. Манас атанын ким экенин, эмне экенин, кыргыз эли ким экенин, келечегибиз кандай экенин. Анан айтты, бул Алла Таалам баарын көрүп турат, билип турат. Кыргыз элинин кыйналып атканын сезип турат. Эми буга Алла Таалам Манас атага тапшырды ушул маселени. Тапшырды, жарым жыл берди. Анан эгер бул падыша жарым жылдын ичинде элди турмушун оңой албаса, оң жакка бура албаса, анда бул маселени Манас ата өзү чечет деди. Ошентип бүттүк, макул дедик. Биз макул дебегенде эмне дейт элек. Анан ошо менен кеттик. Анан жарым жыл өттү. Жарым жылдан анан Манас ата чечип койбоду. Жээнбековду кетирип. Демек азыркы президентибизди Манас ата колдойт экен да? Ушундай болуп калабы? Эми баягы күнү Чолпон Анатолия ачык эле колдоду. Баягы Чолпон Анатолия ушул ачык эле колдоду. Значит, Чолпон ата колдогондон кийин калгандар баары тең эле колдойт. Эми ага өзүнө жеткире албайм да. Абдан жакшы мүнөздөмө берди. Элге көп нерселерди жасап атат. Элибиздин турмуш оңолуп баратат. Ушул азыркы президенттин жасаган иштерин биз колдойбуз. Мындан аркысын да колдойбуз. Ушул иштери мындан ары жакшы болот деп. Ачык эле колдоду Чолпон Анатолия. Чолпон Анатолия жерде чоң авторитет. А сизге ошентип байланышка чыкканда, эгер Акмарал аркылуу байланышпасаңыз, анда кантип алар менен байланышып жатасыз? Эми жерде да бир көз ачык бар да, ошол аркылуу. Бирок ага мен деле мындай неме бере албайм да, катуу. Тапшырма же тиңдей мындай. Ал өзүнүн эрки да, мен аны көчкө сала албайм. Бул өзү мындай өтө татаал нерсе да. Айтканда тонкий. Жүр кеттик сүйлөшөбүз деп андай болбойт. Биз ошондо биз ошого барабыз деп, бир 2 ай 3 ай Чолпон Анатолияга барабыз деп, Чолпон Анатолия чакырыптыр. Анан ошо 13 июнда келесиңер деп. Анан ошо 13 июнда бардык. Барганда ошол жерде толгон токой арбактар, олиялар, көлдүн жээгиндеги улуу кичүү бүтүн бардык акелер, бугене, Көлбай ата, көлдүн ээси Көлбай ата экенин билесиңби? Ооба. Көлбай ата, ушулар болуп бүтүн олиялар, аябай улуу арбактардын баары ошол жерге биздин дасторконго келишти, ошол жерде болуп. Анан ошондо баарынын атынан ошо Чолпон Анатолия сүйлөп атты. Эң улуусу. Жана кыргызда демек айтылган көлдүн ээси Көлбай ата, Ташнасы Таштар ата деген баары демек чындык экен да? Көлбай ата, көлдүн ээси. Ал да өтө кыйналып, элдин жанагы көлгө жасаган мамилеси боюнча ар бир маселеде алардын тиешеси бар да. Ар бир маселеде тиешеси бар. Алар ушунчалык кыйналышат, ушундай туура эмес мамиледен. Жолго жасаган туура эмес мамиле, жерге жасаган туура эмес мамиле, бак таракка жасаган мамиле, ал эмес гүлдөргө туура эмес жасаган мамиле. Ушунун баары. Алар суранышат, таза жашагыла, иреттүү жашагыла, жашаган жериңердин баары тең таза болсун, көлдү таза кармабагыла, ар кандай ыкыс-быкылардын баарын тең таштабагыла аяка деп ошентип турушат. Бизде да кыргызда бата бергенде айтып калышат эмеспи? Бак конуп,
Кыдыр ата дарысын, Кызыр ата дарысын деп ошондой бата түз тийген учурларды билесиз? Чындап эле Кызыр ата дарыган. Мындайлар көп эле болот, эми кайсы бирин мен анын артынан изилдеп жүрбөйм да. Эгер мага тиешелүү болсо өзүм билем кандай экенин. Так башка бирөөлөр толтурат андайлар. Кимге кандай болуп атат, ар ким өзү билиш керек да, сезиш керек. Анткени ар бир адамдын касиети бар. Ар бир адам, касиети жок адам жок, барын. Бирок ошол касиетин туура пайдаланыш керек да, таза пайдаланыш керек. Мисалы, уурдаган кишиге кайсы касиет, калп айткан кишиде кайсы касиет. Өлтүргөн кишиде кайсы касиет. Өзүнүн касиетин туура пайдаланса эле сопсон болот эле. Касиети жок адам болбойт бардыгы. Ал эмес могу дарактардын да касиеттери бар мисалы, бардыгы. Алардын да ээлери бар. Сиз ошол эле көрсөтүүгө кайрылып келсем, ошо бейне көрсөтүүсүнүн акырында айтыптырсыз да, дагы бир китеп жазсамбы деген ойдо жүрөм деп. Бул китептен башка дагы бир канча китептериңизди көрдүк. 5 китеп жазгансызбы баш аягы? 6. Анан ошол көрсөтүүдө айткан китепти жаздыңызбы? Ал да ар кандай кумурскадан баштап эми ар кандай философиялык эмелерим бар эле деп. Ошонун бирисин айтып. Ал башта жүрөт, ошо чыгына албай атам. Аны жазууга эмне мындай себепкер түрткү болбой жатат? Эрк керек да, эрк. Эрк керек. Отуруш керек. Материалдын баары тең аргасы тияктан бияктан чогулган кагаздардын баары эле жатат. Ошонун баарын иреттеш керек, ошонун баарын алыш керек, талдаш керек. Эми азыр баягы адам жаш өткөн сайын чарчайт экен. Эмне болот экен? Андан башка дагы бир мындан кийин айтып берсем болот. Дагы бир маселе чыкты азыр. Өтө кызыктуу маселе чыкты. Андан да кызык маселе. Аны кийин айтып берем. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Убактап ушуну айтып бергениңизге. Бул көрсөтүү бардык эле көрүүчүлөргө туура келбеши мүмкүн, бирок атайын өзүнүн аудиториясы көрүп, жакшы маалыматтарды алды деп терең ишенебиз. Эгерде сиздин көрүүчүлөргө кандайдыр кайрылууңуз болсо, сизге эркин микрофон. Бул бияк камераны. Бир гана мен каалоом, элибиз ыймандуу болсун. Элибиз ыймандуу болсун, элибизде ынтымак болсун, элибизде токчулук болсун. Эң негизгиси ушул Алла Тааламды таанысын, арбакты сыйласын. Эгер ушул маселелерди ар бир адам туура кабыл алса, анда ар бир үй бүлөдө жакшы турмуш болот, жакшы келечек болот. Алла Таалам айтат: ал мен пенде Алланы тааныбаса, мен пендени тааныбайм деп. Значит, ал адамда мындай же тиякта же биякта да, андай ортодо болбойт. Эгер пенде Алланы таанып, ошону менен мамиле кылып, Алланы таанып, ошол бардыгын аткарып, ошо Алланын айткан жолу менен жүрсө, анда эң жакшы Алла Таалам аны колдойт. Мисалы, Куранын окуп, намазын окуп, келгенде кан чыгарып, антип бир мындай таазим кылып, жакшы жүрүп, жакшы туруп, таза жүрүп, ошондой болсо, ыймандуу жүрүп. Эгер аны жасабаса, анда аны шайтан ээлеп алат. Шайтан аны азгыра берет. Только жаман жакка түртө берет. Ар бир секунда сайын шайтан түртүп турат. Не только минута, секунда сайын түртүп турат. Жаман жакка. Сен оң жакка барасаң, жок, ал эмес, биякка бас деп дайыма түртүп турат. Же ошол, же Алланын жолуна түш, же шайтан жолуна түш. Ортодо башка жол жок. Ар ким ошону билиш керек да. Ал Куранда да ушул жазылган. Бир эмес, бир нече жолу көп жазылган ушу тууралуу. Куранда да ушул бар. Анан биздики Куран окубайбыз да. Куранды окуш керек. Канчалык Куранды эгер сен намазга жыгылбасаң дагы, жыгыла албасаң да кандай, дайыма Куранды окуп турсаң, күнүгө жок дегенде
4-5 сүрөдөн окуп турсаң, ошол сен Алла Тааламдан байланышың үзүлбөгөн болот. Үзүлбөгөн болот. Мисалы, кандайдыр себептер менен намазга жыгылбай калдың да, же Куран окулбай калдың, анан жок дегенде китепти ачып, же жатаарда, же эртең менен убактың болгондо 4-5 сүрөсүн окуп, анан эртең болсо андан аркысын улап ошентип жүрсөң, бул Алла Тааламдан кол үзбөгөн болосуң. Бул өтө жакшы окуя болот да адам үчүн. Өтө пайдалуу. Значит, сен Куранды кармасаң, шайтан сенден жоголот ар кезде. Куран сен менен бардык жерде болуш керек. Саякатка чыксаң дагы, жолдо жүрсөң дагы, эмне болсо дагы, каякта болсо сен Куран болушуң керек да. И вообще Куран өзү, бул уже өзгөчө тема, мен кийинкиде айтып берем. Бул адам заттын жаралганынан тиги кийинки акыркы дүйнө жоголмоюнча кыяматка чейин. Ошонун бардыгы башынан аягына чейин, адам ата болгондон баштап кыяматка чейин адамзат ошондо бардыгы тең ушу Куранда жазылган. Бирок биз аны билбейбиз. Аны чечмелеген адамдар бар азыр. Мен ал тууралуу сага айтып берем. Өтө кызыктуу окуя.